Экинчи аудио бөлүм. Жолборсо кочкандан бир жыл өтпөй атам дүйнөдөн кайтты. Кийинки жылы 7-чини бүтүрүп мен шаарга кирип кеттим. Мен алыста жүргөндө апаларым өлдү. Кашан ичинде атамдын эки эжеси. Кийинчерээк жатындашым түмөндөн айрылдым. Анын өрттөй өткөр тунуулуда көзгө көрүнөйүн дегенде чарчап калды. Айтор, менин өмүрүмдүн өзөгүн сыздаткан кырсык апаат көп эле болду. Бирок мен тирүү жүрдүм. Шүгүрчүлүк. Дагы эле тирүүмүн. Тирүүлүктө ыбырсаган көрөкат деген бар, ырайымсыз убакыт деген бар. Алагды кылаар дагы башка жумуштар бар. Алар акыры жер үстүнөн сап болгон жакындарыңды да унуттурат экен. Башкаларды ким билсин, мен жыл өткөн сайын кайткыс сапар кеткен кайрандарымды унутуп баратам. Балким, аларды кайра эстей бергенден атайлап кача тургандырмын. Ал эми жоболоңду жолборс таптакыр эле жадымдан көтөрүлүп кетиптир. Ушу мен унутуп калган соң башкалар аны кантип эсине алып жүрсүн. Эстесе эле баягыда эсинен кеткис кылып уламаланган Улукбек аке эстебесе, кырсык бир басса жаман го, жалгыз келбей, дайыма кошмоктошуп келет эмеспи. Эшегине кайгырып олтурса, бешимченде аялы кире калды. Музоосун союп бүтүп, Улукбек аке анын күйүтүнө да бир бөтөлкө аракты эч ким менен бөлүшпөй шыпкап ичти. Курсакка ысылыгы жок кирген 2 бөтөлкө арак жөн жатмак беле. Итатарды кыйлайлы мас кылып таштайт. Мас болгону бир кеп, ичиндеги бөтөлкө аны бир албуу тойго азгырып жиберди. Мен элдин кара ашын деле, жөн ашын деле көп жедим дейт ал катынына. А биз болсок элге жөн аш түгүл, кара ашта жетир элекпиз. Эч кимибиз өлбөсөк, каяктагы кара аш, мына эми кара айгыр. Сөзүн бүткөрө койбой катыны, оозуңа кара таш, дөөрүгөнүң ылайым өз башыңа жетсин. Балдарыма кесири тийбей өзүңө көрүнсүн деп каргап жиберет. Ызалана түшкөн итатар жерди дүп тебе берип, малчайт, кара айгыр жоро шайтан экөөңөн өйдө болчу деп бакырып алат да артынан кайра жашып кетет. О, кайраң гана кара айгыра, олдо кайраң гана кара айгыр. Ал чолок жашын сүртүп, эшегинин кебине шылкыйып басып барат. Эшектин мултук куйругун сылагылап ыйламсырайт. Айырде бир аз үндөбөй отуруп, кабыстан каңырыгы түтөй түшөт. О, кайраң кара айгыр, о, шейит өлгөн ырысы жогум. Дагы бир аздан соң бая башына келген ойду кайра эстеп, ордунан обдулуп турат. Эмне кара айгыр күйөрү жок, карып мискин беле. Же сайда саны жок, сел саяк беле. Жо, күйө турганы бар. Мына мен бармын, деп көбүрүп жабырып күйлөнөт. Жо, мен аны көмгөн бойдон эле тим болбойм. Арбакты сыйлаш биздин деле колдон келет. Өлгөндүн ызатын биз да куп кыла алабыз. Эй катын дейм, торпоктун этин сал. Кородогу очокко от жагып жаткан катыны, ооба, сен кылбагандан ошол эле калды эле деп какшыктап коюп, көнүмүш кеп сөзүн жебирейт. Мас болсоң эбиң менен бол, ичсең алыңа чактап ич, оозуңа келгенди оттоп күлкүгө калба. Анда итатар малчайт, болбосо сени да атып, эшек экөөңүн ашыңы бир берем, деп кыйкырып ийет да артынан дагы жашып кетет. О, кайраң гана кара айгыр-ай. Катыны каяша кылган сайын итатар ого бетер оолугуп, айтканынан кайтпай көшөрүп, мас көңүлүнө түйүлгөн оюн чын чыгарам деп жаңжал салат. Сырттагы очокто асылуу чоң казанга музоонун этин бүйүт салдырам деп катынын кысмактай берет. Илжыган мас күйөөсүнөн жедеп жадаганда катыны музоонун 2 санын баштыкка салган бойдон жакын эле жердеги төркүнүнө кетип калат. Катынын качырып ийген итатар эми эттин баарын казанга салдырам деп бала чакасын кыйнайт. Балдарынын улуулары мектепке оюн коюшканы кетип кутулат. Анан качан болсо атасынын айтканын 2 кылбаган 11деги кызы менен 9дагы кенже уулу чоң казанга суу толтурушуп, очокко от жагышат. Улукбек аке мас абалында музоонун этин эптеп жириктеп, кызы менен уулуна ташытып казанга салдырат. Салынган эт көзүнө аз көрүнүп, үстүнө мурдагы күнү эле кудадан өзү алып келген тайдын учасын коштуруп коет. Кенже уулун айылдын эркектерин чакырып келгенге жумшап, өзү арактан дагы бир жүздү согот. Каш карайганда кызы чырак жагып, буттары чалыштаган атасын мейманканага араң жетелеп киргизет. Итатар мас кыялында кара эшегин жоктоп улагага жакын олтурса, эшиктен айдаралы бакырчак кирип келет. Теги тынччылык буя деп Улукбек зоңкоюп босогодон аттайт. Шылкылдап турган итатар аны көрөр замат жашып кетет. Ордунан турайын деп обдула берип, оң жагына ооп барып жыгылды. Айдаралы бакырчак шашканынан, ой Улукбек, кантет капырай, деп алдастай бакырып, итатардын үстүнө эңкейет. Мурдуна бурулдаган жытурунганда ал, кокуй, баягы турбайсыңбы? Башын шарт тартып алат. Айдаке, бүгүн ичпей, качан ичем анан?
дейт Итатар тура албай тили булдуруктап. Айдаралы аны сүйөмөлөп кайра ордуна отургузуп коет. О, Айдаке, карайгырдан кол жууп, о, кайран карайгыр, о, кайран Айдакем, о, деп бышактап ыйлап. Өзүм атып, колум сынсачы, о, Айдаке, карашыман жеп кет. Айдаралы бакырчак жеп кет дегенден башканы ачык түшүнө албай дел болуп туруп калат. Ал аңгыча созолонто ассалому алейкум айтып дагы бирөө кирет. Шылкылдап турган Итатар аны көргөндө да жашып кетет. Кирип келген киши сестее түшөт. Деги тынччылыкпы, малжан аманбы? Итатар мурдун шыр тартып, ошол малжан аман болбой атпайбы деп сүлкүлдөп коет. Ким билет, чакыртып ийген экен, келсем ушинтип мас, эшегин айтып эле ыйлактайт, кебине жакшы түшүнбөй турам дейт Айдаралы бакырчак делдейип. Жана барганда уулу, аба, атам чакырып атат, көз чегенге келиңиз деп коюп эле көздөн кайын болду. Чакырткан себебин сурагыча болбой жылт берди кысыталак. Карайгырдын карашына чакырткамын, дейт Итатар шылкылдап. Бүгүн кайран карайгырды көмбөдүмбү? Ошонун карашын берип атам. О, кайран карайгыр-ай. Жаңы кирген киши мас неменин айтканы тамаша чын экенин түшүнбөй, ыйларын же күлөрүн билбей, Айдаралы бакырчакка суроолуу карайт. Деринде күлкүчүл ой сезими жок Айдаралы бакырчак олутту бирдем айтканы келатса, салам айтып Айдаралы бырыкына босого аттап кирет. Итатар аны көргөндө да көзүнө чолок жаш алып коет. Айдаралы бырыкына сестее түшөт. Кадыр эсе капалуу сумсайган Айдаралы бакырчак карешеги кокустан өлгөн экен. Улукбек бүгүн жерге көмүптүр деп иштин жайын дегеле олутту баян кылат. Бизди ошо эшегинин карашына чакырыптыр. Айдаралы бырыкына капыстан кыткылыктап күлүп жиберет. Эси дартын казандагы этке алдырып мостойгон Айдаралы бакырчак, "Ай кантет капрай, биякта киши ичинен кан өтүп кайгырып атса, сенин оожок күлгөнүң кандай?" деп кумсарга түшөт. "Эмне бирөөнүн уят жери ачылганын көрө койдуңбу? Сенин башыңда деле бендечилик бар. Ат уйкашым, бирөөнүн күйүтүн табалап күлгөн кесир болот." Капилет каккы жеген Айдаралы бырыкына жүзүндө ойногон күлкүсүн дароо өчүрүп, эки колун көтөрдү. "Койдум адашым, койдум" деп. Аңгыча Итатар дагы эреркей түшүп, каңгырыгын түтөтөт. "О, кайран карайгырым, о, шейит кеткен ырысы жогум." Ар дайым эт жегендин кабарын угар замат олуттуу боло калчу Айдаралы бакырчак терезеден сырттагы казанга карап бир тамшанып алат да ого өтер олуттуу боло түшөт. "Кой Улукбек, кайрат кыл, көп жашый бербе" деп коюп, жанында тургандарга такилип кылат. "Кана орун алгыла. Ызаат кылып чакырса, кишинин сый жайын отуруп көргөндөн өтөрү жок." Үчөө жаңы эле көчүк басканда эшиктен дагы бирөө салам айтып кирет. Анын артынан чакырылгандар убап-чубап келе баштайт. Ордунан козголо албай шылкылдаган Итатар киши кирген сайын эреркеп жашып, ылым санагандары киргенде бышаң-бышаң ыйлап да коет. Келгендердин ар бири эмнеге чакыртты деген күдүк ойдо босого аттап, аттарзамат Итатардын ыйлап ийгенин көрүп делдее берет. Айдаралы бакырчага дегенде ар бирине иштин жайын олуттуу түшүндүрүп, түшүндүргөнүнө күлгөндөрдү катуу кагып, күлкүсү кыстагандарды акырая тыйып отурат да, киши көбөйө түшкөндө казандагы этти кызгана баштайт. Чакыргандар келип бүткүчө Итатардын тили булдуруктап, башы чатына салаңдап, шаштысы аябай кетип калат. Айдаралы бакырчак болсо купуя күйүп быша берет. Кичине эт деги ким үзгө жетет. Ошентсе да жегенин дайыма өзү менен актап жечүн эме, үйрөнгөн адатын кое бергиси келбейт. Ал жанындагыларга күлбөй тургула деген мааниде акырая карап коет да, тамагын кырып, чын эле кайрат айтканы камурат. "Улукбек, эшегиң акыйкатта жакшы эле. Айылдагы эчектердин алды эле", дейт ал олуттуу сумсайып. "Сен эмес, ушу баарыбыздын кабыргабыз жаман кайышып." Ушинтип сүйлөп келатса жаңы эле кыйшайып, жерге башы тийген Итатар коңурук тартып жиберет. Баятан бери бүлкүлдөп тымызын күлүп аткандар дуу жарылып, үй ичин үч көтөрө каткырык салышат. Каткырык күндүн күркүрөгөнүндөй көпкө чейин басылбай жаңырыктайт. Оозунан сөзүн алдырган Айдаралы бакырчак бир аз мурчуюп отурат да, анан ачуулуу бакырып ийет. "Эмне тырактайсыңар? Бирдеме көрдүңөрбү я?" Үйдөгүлөр кыраан катка түшүп кыйрап калат. Шагысынган Айдаралы бакырчак ачуусун араң басып, көңүлүн кайнап аткан этке атайлап алакты кылат. Кызганычы барган сайын ырыбап, өзүнчө эле кыйнала берет. Карашектин карашы кыштак ичинде күлкү менен кеп сөздүн өртүн алоолонтуп, чоң өрт чыгарат. Ал өрт жармайча жалбырт күйүп туруп, жаңы эле басылайын дегенде ичкериштирген оттой кайра дүрдей түшөт. Бу сапар күлкү кептин дуулдап күйүшүнө эки Айдаралы бакырчак менен Айдаралы бырыкына себепкер болду.
Айдаралы бакырчак малканасынан алдын тазалап атса, жанына кетеңдей басып Айдаралы бырыкна жетип келет. Эки ат уйкаш сагынышып калгандай ынак көңүл менен саламдашат. Анан алибеттүү бакырчагы бешиликтин узун сабына эгин таяп, беркиси атка маңдайлаш турган кодолектей кедейип, экөө дегеле камыр жумур сүйлөшүп калышат. Алар аба ырайынын кебин бат эле түгөтүп, баягы эле карашектин кайгайына өтүшөт. Бырыкнасы байлап алып кытыгылаган кодолектей тыбырчылап кыткылыктай берет. Күлкүчү сезимден арыган картаң аттай башын калжайтып, беймарал чөп жеп жаткандай жаактарын жай кыймылдатып, сом сойгон калыбында олутту сүйлөп турат. Бир кезде бакырчагы, башкасын билбейм, шыбагыма тайдын учасы тиип, мен өзүм бир аз маза кылдым го, деди тамшанып. Ошондо бырыкнасы жер тепкилей туйлап күлүп калат. Ат уйкашым, сага эмне жин тийдиби? Дейт бакырчагы. Бырыкнасы ого өтер ойдолоп кыткылыктайт. Кантет капырай, дейт бакырчагы. Дайыны жок тырактаганың кандай? Күлсөң айтып күлбөйсүңбү? Ой, дейт күлкүдөн күйүккөн бырыкнасы. Ой адашым, сиз жеген тайдык эмес, эшектик экен. Бакырчак капыстан үрпөй өтүшөт. Бырыкна, сен эмне деп бок жеп атасың я? Бырыкна кыткылыктай бергенден боору эзилгенден ичин мыкчый бүгүлүп, кусу ичидөй кызарып татарат. Бакырчактын бапсагай сакал муруту кыбырап, оозу жаман даамданып кетет. Адаш, итатар сизди бер түшүргөн экен, дейт бырыкна күлкүсүн араң тыйып. Сизге жедиргени эшегинин учасын бөлөк салдырып, анан ачууга алдырып бараткан бакырчак көөнү айны түшүп түкүрүнүп жиберет. Итатар мас деле эмес экен, калп эле ылжымыш болуптур. Наркы үйгө киргенде эле ыргып туруптур. Көтөрүп кирген балдарга аксакал эмеспи? Мынау кайнап жаткан учаны Айдаралыга тарткыла деп коюп, анан бакырчактын сакал муруту түктөйөп, көздөрү ала чакмактап, тула бою калчылдай түшөт. Өз тамашасына өзү маашыркаган бырыкна, сиз уча жеп жатканда итатар көрүп алып, боорун тырмап күлүптүр, дейт да кайра кыткылыктап калат. Карма мени, бырыкна, карма. Ачуум, жаман ачуум, деп бакырчак калч этет. Итатарды согойбойм, жайлап салсам камалып кетем. Карма мени, бырыкна, карма. Тамашасынын таасирине эрдемсинген бырыкна калпын токтото албайт. Итатар мага бекер эле күлсөңөр эшек жеген бакырчакка күлгүлө деп жүргөн турбайбы? Туталанып алган бакырчактын бети дирт тартып, кекиртегинен киркиреген бакырык чыгат. Кач, жедим. Ошо бакырыгы менен кошо өз ордунан атып кетет. Жүзүндө дини карарган кишинин каары бар, колунда найзадай соройгон бешлиги бар, дагдаңдап чуркап баратышы, жоосун качырып калган байыркы жөө аскерге окшош. Мен Улукбек аке, Жоро шайтан, эки Айдаралы катышкан, ушул уккандан кийин көп жыл тууган айылма барбай калдым. Окуялар ортосуна катышкан эмесмин, бирок анын эртеси эле Жамшит Сарга жолукканмын. Чымындын чоңун көрсө деле чыйылдап кыйкырып калчу баягы ылжырама сары бала азыр салабаттуу сары киши болгон. Мектептин белдүү мугалими, айылдын кадырман адамы, адабияттын ышкылуу күйөрманы. Көргөн билгенин дегеле куюлуштуруп сүйлөмөй жагынан да куралакан калган эмес. Экөөбүз өткөн кеткенден кеп козгоп отурсак, Жамшит бирдемеден улам Улукбек акенин атын оозанып калды. Мен ошол замат анын сөзүн бузуп ийдим. Баса, а киши кантип атат? Алабалы кандай? Эмне жаңылыктар бар? Жамшиттин кой көздөрү нур төгүп гүлүңдөй түштү. Кылыктаган шылдыңкор жылмайышын сап-сары өңүнөн өчүрбөй, жакшы эле жүрөт, баягы Улукбек акең, деди ал. Калпынан сурасаң өзү турат, үйүнө барып. Кылык жоругунан сурасаң кызыгы ушунча көп. Кайсынысын айтам деп башың маң. Эски жаңы кылыгынан айтып берсең, бөлөк бөтөн кишилер деги ишенбейт экен. Кээ бир кылыгын айтсаң, Улукбек акенин ушу сага окшоп илгери мурун көрүп билгендер да анча ыңаңкырай бербейт. Эшегин атып алганын уктуң беле? Уккан турбайсыңбы? Кош ооруга чалдыгып, 3 ай сүйлөбөй жатканын уктуң беле? Жо, ошону айтчы, дедим кызыксынып. Анысы бир узун жомок, деди Жамшит көңүлсүбөй. Мурдагы жылыбы же анын наркы жылыбы айтор, кышка жуук итатар капылет ооруга кабылбадыбы? Балдарга бакырып калп айтып отурган экен. Өтө кызып кеткен го. Байкабай катуу кыйкырып ийиптир. Кыйкырып ийсе тамагы кыйктай түшүп, дошу бүтүп калыптыр. Ошондон кийин үн чыгарса эле тамагы зыркырап ооручу болуптур. Сүйлөйүн десе кычышкансып да кетет экен. Анан бечара шыбырап сүйлөп калбадыбы? Итатардын бу кайгысын көпчүлүк күлкү кылып алды. Ошого байланыштуу тамаша сөздөр да чыгып кетти. Бирок сөздөргө абышкалар анча ыраазы болгон жок. Атаганат, Жоро шайтандын өлгөнү эми билиндиби деп алар арман кылышты. Ал болсо итатардын ушунусун боор эзилгидей күлкү кылып бербейт беле. Тамак оорусу аздык кылгансып итатар дагы бир кызыктарды жабыштырып албайт бекен.
Ал ооруса да жөн оорубай калсын. Маал кармап, кармаса эле 2-3 күнгө созулчу дарт экен. Ошо дартты тутса эле ит атаарда жан жок. Безгектегенден бетер калчылдап, тиши тишине тийбей ээк атат. Көздөрү чанагынан чыкчудай тостоюп, онтогонго да шайы келбей калат. Ушундайда кызык оору болорбу? Же безгек эмес, же башка эмес, кызылдай эле бир бале. Өзгөнүн доктурлары тамагы ооруганын ларингит деп таап, берки бале дартын биле албай коюшуптур. Ит атаары анан Ошко барбадыбы? Оштун ооруканасында 2 айча жатты окшойт. Аңгыча болбой ит атаарды Фрунзеге алып кетиптир деген имиш угуп калдык. Буга удале күйгөн дүмүрдөй дүңүрөйүп өзү кирип келди. Ошонун эртеси мен учурашып коеюн деп үйүнө бардым. Үңкүйүп төрүндө отуруптур. Тонун күпчүйүп кийип алыптыр. Араң улгудай эле шыбырап сүйлөйт. Доктурлардын атасынын арбагына деп оозун кыбыратты. 2 ай жаткырып, же дартымын дарегин табышпайт, же доошуму чыгара алышпайт. Үкөлүн эле куят көчүгүмө, үкөлүн эле куят. Же көчүгүм ооруп атпаса дейт. Ал уколдон зааркангандай бир чүйрүйүп коюп, кайра шыбырады. Доктурларыңы маңгылды го менин дартым. Фрунзеде психбольницаба деген бар экен. Ошого барасың дешти акыры. Көргөн билгенден сураштырсам, анысы жинтикана дегенде эле немемиш. Тим койсо мени ошо жинтиканага апарып тагышчудай. Өлсө да үйдө өлөйүн деп келе бердим. Келерин келип алып, ит атар кош оорудан аябай жабыркады. Шапайып арыктап, түктөйүп жүдөп да кетти. Эми анын ооруганына күлмөк кайда? Элдин баары аны аяп, чалдар болсо ага тийген дарттын себебин издеп убара тартты. Сүрүштүрүп отуруп капырай, ошо себепти да таап ийишпедиби? Көрсө, ит атаардын чоң атасынын бир тууган таекеси чоң бакшы болгон экен. Бакшы тили менен ысык темирди жалап, кызарган чок басып, кызыганда түндүккө секирип чыкчу экен. Улукбекке ошо чоң атасынын жин пири өтүптүр деди Осмон аке. Бакшылык тукум койт. Муну ошондой жиндер оорутуп атат. Көзүн аштырып койбосо, ушинтип кыйналган. Осмон аке деги эле соопчул киши эмеспи? Ит атаарга ошол эле чындап күйдү. Ал сурамжылап жүрүп Кара суудан бир чоң бакшы таап келди. Бакшы келген күнү ит атаардын безгеги катуу кармап турган экен. Чоң бакшы анын үстүнө жин макүлдөрүн чакырган бойдон чамынып кирип барат. Кирсе эле күйгөн дүмүрдөй дүңгүрөйгөн бирөө тиштерин шак-шак ургулап калчылдап отурат. Аны көрөр замат чоң бакшы селт чочуп, оозунан сөзүн түшүрүп делдейип туруп калат. Ит атаар болсо дүңгүрөйгөндөн дүңгүрөйүп, алайгандан алайып, чүйрүйгөндөн чүйрүйүп, тиштерин шак-шак эттирип, калч-калч силкине берет. Чоң бакшы ит атаардын бир көргөн кишини чочуткудай түрүнөн, анан ошол түрү менен сүлк-сүлк зиркилдеп атканынан эси чыгып, эшикке карай кетенчиктейт. Осмон аке эшикте турган экен. Ээрчитип келген бакшысынын бакырып кирип эле үнү өчкөнүнө таңыркай түшөт да, ал кетенчиктеп кайра чыкканда үрпөйүп чочуп кетет. Чамынып кирген бакшысы тумшукка жегендей шалпайып чыкса чочубай коет беле. Мунун ардын макүлдөрү меникиден күчтүү экендей чоң бакшы эсин жыйып чыйбай. Меники мунукун көргөндө эле качып берди. Жок аксакал, мунун ардын көзүн ачалгыдай эмесмин. Менден күчтүү бир бакшы таппасаңар, аны бөөдө майып каласыңар дейт. Ошону менен чоң бакшы Кара суусуна жүрүп кетет. Кара соолук бакшынын качканы көп жерге угулганго. Башка жактын бакчылары канча кадыр салып чакырса да коркуп келбей койду. Акыры сузактан бир атыккан бакшы келип, ит атаардын көзүн ачам деп 5 күнү далбас урду. Бирок ал эле ит атаарды бакшы кыла алган жок. Анын доошун да ачалган жок. Безгек оорусунда эле оңой ийген жок. Ошо чакта өйүздөн бир табыптын кабары катуу чыгып калды. Элдин уудуусуна караганда кыл тамырчы эмиш, карандай кайнак суу ичирип тергетет эмиш. Тергеген киши кокус бир күкүм нан жеп койсо, ошону да 3 күндөн кийин тамырдан бидеп алат эмиш. Аны да Осмон аке ээрчитип келбедиби? Табып жолду ката ит атаардын жөн жайын сурап билет да, тамырын кармап көрүп эле тарс айтып калат. Калып сүйлөп коймой адатың бар окшойт. Ит атаар көзүн кыбың ирмеп, чынын айтып шыбырайт. Ооба, кичине калпым бар деп. Табып өзү кармап турган тамырдын сырын тарткандай кыйлага кулак түрүп тунжурайт. Кээде эле оозуман чыгып кетет дейт ит атаар актанып. Кантип чыгып кеткенин да өзүм байкабай калам. Табып тамырдан колун албай, кепер ысык экен, ысыгың ашынып кетиптир деп коюп, дагы көпкө тунжурап калат. Сакайгың келсе 3 ай төшөктөн турбай жатасың дейт Табып акыры. 15 күн карандай суу ичесиң, артынан 15 күн мүнөздөп оокат ичесиң. Ушуну 3 кайталасаң туура 3 айдын жүзү болот. Дагы бир шартым, 3 айга ооз ачып сүйлөбөйсүң. Асти үн чыгарбай жатасың. Ит атаар ачка жатканга чыдаса да сүйлөбөй жатканга чыдай албайт. Биринчи эле 15 күндө 5-6 ооз сүйлөп коет. Андан кабар алганы келген Табып тамырын кармап эле чочуп кетет. Ого куй десе, сүйлөп койгон турбайсыңбы? Ит атаар бир селтетип алып, алдастай түшөт. Сүйлөп койгонун танып, дагы шыбырап сүйлөп жиберет. Кой жаныңы жебе, тамырың ачык айтып ак сүйлөп турбайбы деп мурчуят Табып. Дегеними дегендей кылбасаң, экинчи келбейм деп.
Ошондо ит атарың бышактап ыйлап ийет. Оор жанына баткан бечара кантсин анан. Алын сурап коеюн деп бир күнү ит атардыкына бардым. Ал чүйрүйүп төшөктө жатыптыр. Күйгөн дүмүрдөй өңү шапайыңкы, алайып көздөрү эле жалдырайт. Жанында аштакта жатат. Аштакта да калем менен дептер жатат. Алын сурасам муңайым башы ийкеп көздөрүн жайнатты. Анан кыңтая калып, дептерге тайраңдатып жазып кирди. Жазганын араң-араң окуп түшүндүм. Жамшит бай, ичип бышым өлмөк болдуго, эрмекке сүйлөп бербейсиңби? Уккан көргөндөн сүйлөп көрүп бат эле кебим аягына чыгып калды. Тилсиз кишинин кашында унчукпай отурган жаман экен. Калп эле шылтоо таап сыртка жөнөдүм. Улукбек акенин башынан кыйын эле күн түшкөн экен. Ага бир эрмек таап бербесе болчу да эмес. Аяк биякты ойлонуп көрсөм акыры бир акыл башыма келгенсиде. Пионер балдар согуш ветерандарын шефке алып жүрбөйт беле. Ошолорду пайдалансам кантет. Мен жакшы окуган пионер балдар менен макулдаштым. Алар күн сайын кезектешип Улукбек акеге 1-2 саат китеп окуп беришмей болду. А дегенде баары тең кызыгып, бири-биринен өчүрөт талашып, калбай барап атышкан. Башка иштерге алаксып байкабай калыпмын. Жарым айдан кийин чунак балдар барбай коюшуптур. Мен аны Улукбек акеден кат алганда билбедимби? Жамшит бай, адабиятыңын кыныгын алып келаттым эле, балдарың келбей койду дептир катында. Эми өзүм тамтаңдап окуп атам. Балдарыңы тим эле кой, китебиңен эле берип тур. Өзүм эптеп, эрмектей берем дептир. Катап келген кызынан Улукбек акеге 10 чакты китеп көтөртүп ийдим. Алар кыргыз жазуучулардын белгилүү прозалык чыгармалары эле. Жарым ай өтпөй дагы китеп сураткан экен. Дагы берип жибердим. Тергеп ичкен суу безгектей тартын 2 ай дегенде араң сүрүп чыгарды. Ит атардын китеп окуганын мына ошондон кийин көрүп ал. Кыргыздагы мыкты роман повесттерден ал окубаганы калган жок. Котормо китептердин бир далайында согойгон жок. Күнү түнү бекер жатат, уктап деле жарытпайт. Көргөн баккан эле китеп. Китепти окубай эле бүкүлү сугунуп жаткандай. Өмүр бою китептен жутаган бечара кантсин анан 3 ай билинбей бат өтүп, ит атар төшөктөн турчугунда кирип келди. Мен ошо күнү эртелеп анын үйүнө бардым. 90 күн китеп окуп кезерип, түк та сүйлөбөй жаттыго. Табы бүгүндөн баштап сүйлөй бергенге уруксат кылыптыр, деп ойлоп койдум. Бүгүн саат 9-да ал кайра сүйлөйт. Ошондо оозунан биринчи кандай сөз чыгар экен? Менчилеп кызыккандар көп экен. Барсам үйү толо киши. Келгендерди кыртышы сүйбөй чүйрүп отурган экен. Ит атары мени көрүп эле сүйүнүп кетти. Шорулдата чай ичип, ковур-совур сүйлөшүп отургандар саат 9-га жакын демин ичине тартып тымтырс боло калды. Баары тең ит атардын оозуна жабыла карады. Ал жабалактаган көздөрдөн саалпалы сүрдөй түшүп, колун койнуна салды. Аяктан эски чөнтөк саатын алып чыгып, чырт эттире капкагын ачты. Отургандар болсо дале дем чыгарбай тымтырс. Ит атар болсо саатына үңүлгөн бойдон кыймылсыз. Саат туура 9 болгондо ит атар тамагын акырын кырып койду. Тымтырс отургандар жапырт бир демин чыгарып, кайра делдейди. Ит атар тамагын дагы бир акырын кырды да, Жамшит бай, деп абай менен үзүп айтты. Отургандар ошол замат дуу этип, анан алын сураганы туш-туштан жалап кирди. Ит атар аларды тоотпогондой дүңүрөйүп, баарын тең жактырбагандай чүйрүп, бирөөнө дагы жооп айткан жок. Тек бирдеме дегиси келип, мага эле кадалып туруп алды. Отургандар аны бирдеме дедире койбой туш-туштан алын сурай берди. Ошондо ит атарың тыржый түштү. Көрдүңөр го, безгегим жок, дошум бар, деди сактанып сүйлөп. Көрүп туруп эле сурай бересиңерби? Буга Камыт аке күтүп тура алган жок. О, чүйрүйгөн мурдуңду сенин. О, теңирден тетирип пейлиңди сенин, деп чарт-чурт жарылды. Адамгерчиликке алын сурап койсо тим эле доңуздай корк этет ой. Ит атардын да ит атайы тута түштү. Силерди ким чакырды? Деги силер кимсиңер? Бирин калбай кеткиле азыр, деди көзүнөн чарын чыгарып. Бүгүн сүйлөчү, нормам бүттү. Бары бир сүйлөбөйм. Сүйлөйм деп дагы дошуман айрылайынбы? Отургандар оңтойсуз абалга каптала түштү эле. Дагы да болсо Камыт аке ишке жарады. Ал ит атарды ашатып сөгүп жиберди. Ошол сөгүнгөн бойдон ордунан обдулуп турду. Беркилерди анын артынан көчүп көтөрдү. Мен дагы өйдө козголуп, топураган эл менен кошо бастым. Эшикке чыгып баратсам Улукбек аке акырын шыбырап калды. Жамшит, сен кетпечи. Мен текченин түбүнө барып отургучка көчүп бастым. Ит атар эшикке чыккан элден опур-топур үзүлгүчө үңкүйүп жер карап отурду. Анан башын өйдө кылып, сактык менен муңканып сүйлөдү. Ушуларда кишиби? Киши деп, мына китептеги кишилерди айт. Мен унчукканым жок. Ит атар да бир саамга үн сөз чыгарбай тунжурады. Анан ал капыстан кайран өмүрүм, китеп билбей кысыр өткөн армандуу ай жылдарым, деп абайлап каңырык түтөтүп ийди да кайра эсине келе калып жай сүйлөдү. Жамшит байым, экөөбүз сүйлөшчү сөз көп. Сүйлөшөт элек тамагыман чочулап турам. Табып
сөз менен ашка аста аралаш деген. Азырынча китебиңен дагы бербейчи. Ошол эле күнү Итатарды акылдан айныптырга чыгарды. Ишенбегендер эртеси жалгыз жарымдап барып, анын айныган айныбаганын текшерип көрүшүптүр. Баргандар кандай сөз чыгаркен деп чегип сурашса, Итатар окуган китептеринен эле кеп сала бериптир. Ошо биздин да турмушта турмушпу? Турмуш деп мына китептердеги турмушту айт деп 2-3 сапар тамшанып айтыптыр. Ал эми кечке мал келгендерге бүгүн сүйлөчү нормам бүттү деп сүйлөбөй коюптур. Мен Итатардыкына жарым айдай өткөрүп бардым окшойт. Ал кородогу чарпаясында китеп окуп отуруптур. Маектештери жок, бук болуп турган бейим мени көрөр замат эле адабияттын кебин божурап кирди. Анын эс тартым бүт бойдон адабиятты ээлеп алыптыр. Андан башка эч неме сүйлөбөйт. Ошонусу мени жадатып да жиберди. Башкага алаксытайын десем алаксыбайт. Көңүл ниети адабияттан башкага дегеле бурулбайт. Китептерден кеп кыла берип кечти да кийирбейдик. Мен үйгө кеткени жатып Улукбек акеге айтып калдым. Эл сизди айныдыга чыгарып алдыгы. Бусурманым, келген кеткен менен жөн эле сүйлөшүп койбойсузбу? Итатар сөзүмү жактырбай, бир чүйрүйүп коюп, анан теке берсип кесир сүйлөдү. Ошо бечара немелерди айтпачы Жамшит бай. Алар деги ким? Билгин келсе жакшы нерселерди жеп, жаман нерсе чыгаргандан башкага жарабайт алар. Мен китептеги кишилерге тайсым кылам. Ошолор эле жетет мага. Китептен тапкан бир пайдасы арак ичкенин койду. Адабияттын нашасы арактын кумарынан ашып түштү көрүнөт. Анын артынан көнүмүш кесибин да таштап салды. Таштаганда да жөн таштабай, аябай кызык таштады. Китептин айынан Итатара дегенде айлык планын араң-араң толтуруп, анан толтура албай да калат. Кийин 2 айча бир да тери тапшырбай койсо, аны начальниги чакыртып ийет. Итатар начальнигине кирип эле маселени кырынан коет. Мен надандыгыман күнөөсүз жан-жаныбарды көп атып, табияттын тең салмагын бузуп жүрүпмүн. Мен эми табиятка андай кыянат кыла албайм. Жетет ушунчасы. Кош бол, эски кесибим. Эми менин ордум бергенчилер жамаатында эмес, жаратылышты коргоочулар коомунда. Муну өз кулагы менен уккан начальниктин каңырыгы түтөй түшөт. Атаңнын көрү айя, эл бекер айтпаптыр. Кайран киши чын эле айнып калган турбайбы? Итатар болсо табиятты коргоо жайынан сөз козгоп, өзү китептерден окуп билгендерин сүйлөй берет. Итатардын айрыганына начальник эми чындап ынанат. Жашыңыз эч ак жетпеди беле? Иштегиңиз келбесе пенсияга чыгып албайсызбы деп кеңеш айтат ал. Жок албайм деп чорт кесет Итатар. Табиятка кылган кыянатым үчүн пенсия алууга эч кандай акым жок. Анан эшикти тарс жаап чыгып кетет. Начальниги Итатарга боор уруп, кийин анын закондуу пенсиясын сыртынан эле чыгартып берет. Пенсияга чыкканы Итатардын китептен башка менен иши жок. Эшигеликке көп баспайт. Өзүн айныдыга чыгарган элдин уудуусун таңазар албайт. Эч ким менен эзилишип сүйлөшпөйт. Аздыр көптүр ынак кишиси эле менмин. Экөөбүз кез-кезде окуган китептерибиз боюнча пикир алмашып, адабият маселелерин талкуулап калабыз. Бирок биздин ынактыгыбыз деле көпкө узаган жок. Дагы эле болсо ошо адабияттын айынан арабыз сууда. Мага жаккан китеп ага жакпайт, ага жаккан мага жакпайт. Маселен, Улукбек аке көтөрүңкү романтика менен шоолаланган, өтө кооз турмуш көрүнүштөрүн сүрөттөгөн, кебете келбети да, жүргөн турганы да, сүйлөгөнү да ашкере сулуу каармандары бар чыгармаларды жанындай жакшы көрөт. А мен болсом андай чыгармаларга анча кушум жок. Эт бетим менен үзүлүп түшпөйм. Айтор, экөөбүздүн адабий көз карашыбыз менен көркөм табитибиз эки башка экен. Ошонун айынан көп талашчу болдук. Бир сапары талашта Улукбек аке кызаңдай түшүп, тарс эле бетке чаап калбаспы? Жашырбай эле айтайын, сен адабиятты түшүнбөйт экенсиң. Бара-бара экөөбүздүн ыркыбыз кетип, ал менден жатыркай баштады. Анан мени менен адабият жайында сүйлөшпөй калды. Көрсө, облустук гезиттин кабарчысы менен таанышып алыптыр. А кабарчыда аңгеме жазып жүргөн бала экен. Адабиятка деген ышкы Итатар экөөнү ынак кылып жибериптир. Ошо кабарчы досу сыртынан шилтебейгенби, же Итатар өзү суранып жаздырганбы, аныгын билген киши жок. Айтор бир күнү эле облустук гезитке Итатардын макаласы чыгып калды. Мен динден кайттым деген макала экен. Динден кайткыдай Итатарың же молдо болсочу, жок эле дегенде 5 убак намазын үзбөй окуп жүрсөчү, өмүр бою ичкени арак бозу болсо, айтканы кызылдай калп болсо, деги өзүнчө бир анекдот. О, кичинесинде молдодон таалим алып, чар китепти түшүргөн экен. Ошонусун жазыптыр. Кудай менен диндин жалганын чукуптур. Молдолордун алдамчылыгын айыптаптыр. Өзүн окуган бакшылар менен өзүн айыктырган табыптын абийирин айрандай төгүптүр. Макалага күлбөгөн киши жок, ачууланбаган молдо сопу жок, түкүрбөгөн кемпир чал жок. Улукбек акенин кийинки бир кылган иши ошол ашынган кайыр диндигине деги бир кошуп койсо эмне?
Ушу быйыл жазда кары жаш капыстан эле Итатардын жашырыкча намаз окуп жүргөнүн кеп кылып калды. Мен адегенде ишенгеним жок. Дагы бирөө чыгарып койгон тамаша го деп калдым. Бирок ошо кеп сөз бара-бара күч алып кетти. Мен анын аныгына жетейин дедим да, бир күнү кечинде Итатардыкына тымызын аңдып бардым. Айың сөздүн чындыгы бар экен. Итатарды кудук куптан окуп жаткан жерден кармабадымбы? Жыгылып туруп, дегеле ыклас менен кобурап окуп атыптыр. Мен бир аз убакыт күлкүмү араң-араң тыйып, ага карап турдум. Анан катуу бир жөтөлүмүш болуп койдум. Итатар жалт карай берип, жай намазын тепсей тура качты. Бурчка камалып, булганып алган баладай жалдырап туруп калды. Күлкүм кыстап, ба деп бакырып ие жаздадым. Бирок сыр алдырганым жок. Кара күчкө жүз үйрүп күп еттим. Динден качан эле кайтпадыңыз беле, жолдош Батырбеков? Эми өзүңүз кайра намазга кирипсиз го. Ай, эмне деген шермендечилик, эмне деген эки жүздүүлүк, эмне деген көз боемочулук. Итатар башын шылктедирип шүмүрөйө түштү. Ошо кейпинде кыйлага итирейип турду да, анан ооз кыбыратып күңк эткенге араң жарады. Карыганым ушуда. Мен аны огуп өтөр опузалайын деп дагы күпүлдөдүм. Өкмөттү гана алдайсыз, Мен эртең эле тийиштүү жерлерге билдирем. Гезитке жазып чыгам. Итатар шылкыйган башын өйдө көтөрдү да, алаңнаган көздөрүн жалдыратып мага жалынып жалбарып жиберди. Мен анысына жумшарганым жок. Кокон пешке салып коркута бердим. Жедеп шаштысы кеткенде Итатар намазыңы мен калып эле окуп аткамын деди. Ошондо чыдай албай каткырып үйбесменбе? Итатар акеңе даба бар беле? Эс учун жыйнагандан кийин дагы мындай деп актанып турбайбы? Жамшит бай, Кудай жок дейбиз. Кокус бар болуп калса бале да. Ана сага тамаша. Жамшит сары узун сабак сөзүн ушинтип бүтүрдү. Күлө берип өпкөм өрөпкүп калган экен. Анымы басып баспай Жамшит сарыдан сурап жибердим. Баса, анын калпы кантте? Баягыдай эле дейт тура, калпы кайра көөрүп жабырып кетпедиби? Азыр баштагыдай эмес, китептегидей кылып айтып калган. Ар күнү кечинде дагы эле үйү толгон бала. Жаңы калптарына ошо балдар эле жыргап атат окшойт. Баса, силердин бир итиңер бар эмес беле? Баягы жолборсуңарчы. Итатар ошону да укмуш икая кылып айтып жүретмиш. Ошол икаяга Сарыбаш деген сени да кармаңылып алган эмиш. Мен өзүм угуп көргөнүм жок. Уккан балдар эле тамшанып айтып калышат го. Жамшит сардын айткандары менин делебеми козгоп, Улукбек акенин өзүн көргөнгө, жаңырган калптарын укканга аябай ынтызар кылды. Баарынан да жолборсту кызык баян кылып айтып жүргөнүн уксам деп катуу дегдедим. Жамшит сары экөөбүз кечке маал Улукбек акеникине бардык. Үйү бактаракка чылык көмүлүп, такыр эле көрүнбөй калыптыр. Коро жайын кашалаган долоно чычырканак, караган көчөттөр текшик коолап өсүп, жашыл керегеге айланыптыр. Кашасынын жол жаккы оозуна заңгыраган дарбаза курдуртуптур. Анысын баштан аяк көк сыр менен сырдатып, жан жыгачтарынын бетине түр салдырыптыр. Дого сымал иймейген түндүк жыгачына куш келипсиздер деп бадырайта жаздырып коюптур. Тамы болсо баягы эле эски там экен. Тек дубалын кичине өйдө көтөртүп, тышын актатып, камыш чатырын шифр менен алмаштырыптыр. Тамдын дубалдарына ураандар жазылыптыр. Алар кородогу бактарактар арасында да илиниптир. Мына дубалдын оң капшыт бооруна кара боек менен түшүргөн ураан надандыкка наалат. Мына эки тереке кере тарткан чүпүрөк тасмадагысы билимдин булагы экен. Китепти сүйгүлө. Тигине мейманканасына кирчүү чоң эшиктин үстүнө эйлип койгону жашасын адабият. Бул ураан кызыл чүпүрөккө ак бор менен дегеле саймаланып чоң жазылыптыр. Улукбек акенин үйүндө эч ким жок экен. Бөлмөлөрдүн эшиктери ачык калыптыр. Сыягы үйдөгүлөр эмеле жумуштап мындай баскан көрүнөт. Мен мейманканага Жамшитти ээрчи кирип, эң оболу китептин көптүгүнө таң калдым. Үйдүн төркүжүк текчесине да, каптал текчелерине да туурасынан тактайлар кагылып, шыкалып китептер жыйылыптыр. Эскилиги жеткен эки шкафтын ичи да жык-жыйма китеп. Китептер терезе текчесинде да, жер полдо да жатыптыр. Мен аларды бир четинен кызыгып карай баштадым. Алар баштан аяк оригиналдуу чыгармалар, котормо, адабий китептер жана журналдар экен. Аңгыча болбой Жамшит сары, арбаңыз байбиче, жакшы турасыңарбы? Деп калды. Карай салсам кире бериште Улукбек акенин кемпири туруптур. Эти качып, бырыштары көбөйүп, бет сөөгү оркоюңку тартып бери чыгыптыр. Жамшит экөөбүз а киши менен учурашып, Улукбек акенин кайда жүргөнүн сурадык. Жанараак поштого кетти эле, деди кемпир. Пошто менен китеп алдырат. Дагы бир китеби келип калган го. Ушу менен Жамшит экөөбүздүн кемпирден сурай турганыбыз түгөнүп, кемпир да бирдеме дегенге сөз таппай ыңгайсызданып, бир аз тымтырс боло түштүк.
Анан менин оозума адеп келген сөздер айта салдым. Үйүң өртүм эле китепкана болуп кетиптир го. Тентек темир жыйнайт дегендей, акеңер китеп эле жыйнап атат, деди кемпири кайдыгер сүйлөп. Окат тиричилик менен иши жок. Тапкан ташыганын бүт ошо китепке жумшайт. Башта эле акеңер саал-паал дубана пейил эле, эми ушинтип китепчинти болуп албадыбы? Күн сайын кечинде келчү балдарда, аларга жаңы кошулган Жамшит экөөбүз да мейманканасында акыйып күтүп отурган элек. Улукбек аке күгүм талаш келди. Ичинде 2-3 китеп бар окшойт. Чырмап байланган чакан таңгакты оң колунун салаларына илип алыптыр. Чачтары да, сакал муруту да кудай агарыптыр. Чаар топусунан чеке бели агарып чыккан аппак чачы, эки жагынан нейгине дейре калың өскөн купкуу сакалы анын бетин тегерете ороп, дүңүрөйгөн раңын угуп өтөр капкара көрсөтүп таштаптыр. Ал оозгу үйгө башпагар замат Жамшит экөөбүз ордубуздан атып турдук. Балдарда биздин шаарыбыз менен жапырт ордуларынан козголду. Улукбек аке ичкери жалт карады да, абышкалар, отура бергиле, силер эмне?" деп келатып, оозун шарт тартып алды. Балдардын арасынан 2 чоң киши баамына урунду элем, саал эңкейе берип, электр жарыгынан көздөрүн бош алаканы менен калкалады. Курчук айткан көздөрү менен тигиле карап, Жамшит экөөбүздү тааный албай бүшүркөп турду. Мен утурлай басып, "Ассаламу алейкум, Улукбек аке", дедим. Ал мени үнүмөн тааный койду. Дароо өзгөрүлө түшүп, башын артка карай серпти. Чалкалай берип колдорун эки жакка жайды. Оң колу болсо салаларына илинүү таңгагы менен кошо жайылды. Дал ошол калыбында ал салаваттуу добуш салды. Мен кимди көрүп турам? Мен кол суңгуча болбой, Улукбек аке жайган колдорун кушура келип, мени кучактап калды. Кучактаганда таңгак китеби кыры менен дүңк этип, жонума бир тийди. Абышка. Сары башым, деп кучагын жазбай, канча кыш, канча жай. Экөөбүз жанаша отурганыбызда Улукбек аке көз айнегин тагынды да, чүйрүйүңкү жылмайган жүзү менен мага бурулду. "Сени кайсы шамал айдап келди, абышка?" Мен жооп айткыча болбой, ал дагы суроо берип жиберди. Анан экөөбүз эсен соолук сурашып, бир саам отуруп калдык. Ошондо бир ачык байкаганым, Улукбек акенин жүргөн турганына да, сүйлөгөнүнө да окуган китептери аябай эле таасир эткен экен. Ал мага суроо берип, менин суроолорума жооп кайтарып отурса, мен айрым жаш жазуучулар жараткан каармандардын кеп сөздөрүн эстей бердим. Ал мага кээ бир китептердеги кишилерди туурап сүйлөп, туурап кыймыл аракет жасап, кандайдыр бир адабий кейипкерлердин ролун ойноп жаткандай көрүндү. Бир маалда Улукбек аке сол колун эшикке карай коомай өйдө көтөрүп, ашкана тарапка акырын гана добуш салды. Айдыңым. Кемпирин чакырып атканын мен аңдай койдум. Мурда катын деп бакырчу эмес беле, эми ушинтип сыпайы чакырып калган тура бусурманым. Ошол замат менин эсиме кылт этти. Кайсы бир жазуучунун каарманы да аялына айдыңым деп кайрылса керек эле. Казан аякка алаксып жүрүп укпай калды окшойт. Кемпири жооп кайтарган жок. Улукбек аке колун салабаттуу созгон ошо калыбынан жазбай, "Ак жоолукчан айдыңым", деп үнүн бийигирээк чыгарды. "Ардактуу коноктор келип калган экен, тамак ашыңын абалы кантип атат?" Улукбек аке кемпиринин жообун күтпөй эле мага кайрылды. "Майрам сайын куттуктап, тилгире мурам. Деги алып жүрөсүңөрбү?" Мен ойлонуп калдым. Канчалык чымыркансам да, Улукбек акеден мага 1,5 телеграмма барганын эстей алганым жок. Бирок мен иштин жайын дароо биле коюп, "Рахмат, алып жүрөм", дедим. "Мен да сизге майрам сайын жиберем. Тийип атабы?" Улукбек аке буйдалбай шыр эле, деди да ашкана жакка бек-бек добуш салды. "Айдыңым, баягы сары баштан келген тилгиремдер кайда алып келчи?" Майрам сайын анын мага телеграмма жибергени да, менин ага жибергеним да кызылдай эле калп болчу. Мен тек Улукбек акенин капыс чыгарган калпы ачылып калбасын деп жанымы жеп койдум. Чалынын кыял пейилин жакшы билген кемпири да адатынча акыл мантык кылып сыр билдирген жок. Ал ашкана үйдөн "Бир жака каткансыдым эле", деп каратып туруп калп айтты. "Эсиме жара чыгып, каяка катканымды билбей атпаймынбы?" Улукбек аке бир чүйрүйүп койду да мага карай берди. "Кана абышка, сайрачы бер. Адабиятта кандай жаңылыктар бар?" Мен анча-мынча жообурап койсом, ал мага ошол жерден чап жабышты. Чоң жазуучулардын кимиси эмне жазып атканынан баштады да, таанымал жаш прозачылардын кандай чыгарма бүтүргөнүн, каерде иштегенин, баскан турганын, ичер ичпесин, атүгөл бала чакасын калтырбай такып сурады.
Деги ал ошол түнү адабият жайынан мени эле сүйлөткүсү келип турду. Мен болсом аз сүйлөсө деп турдум. Аны сөзгө салабыз деп Жамшит экөөбүз бир далай убара тарттык. Менден бирдеме сурата койбой алдын туруп, астыртан сөз чыгарчу суроолор жылдырып, аны байкатпай сүйлөгөнгө азгыра баштадык. Ал акыры жыгач аңгемелеринен кеп салып бергенге көңүлсүнгөнсүп калды. Ошондо мен андан Жолборстун баянын айтып беришин сурандым. Жамшит да менин суранычымы кубаттай кетти. Улукбек аке башын төмөн салып, терең ойго чөккөнсүдө. Мейманканада бир саамга тымтырстык өкүм сүрдү. Ал акырын башын өйдө кылды. Өйдө кылганда көз айнеги жарыкка жарк этип, баам салып карасам, анын дүңүрөйгөн өңү бир заматта кыялга туна түшкөн экен. Жолборстукун кезеги келгенде айтып берем, деди мурчуйунку түр менен. Азыркы баянын башка бир окуянын жайын айтат. Ал кайрадан сүкү туруп унчукпай калды да, кыйладан кийин гана башын кейкейте өйдө көтөрүп, кыялдуу кыяпат менен акырын жай сөз баштады. Анысы чубалжыган узун бир баян экен. Айтып түн бир окумда араң аягына жетти. Эртеси кечинде да эмнегедир Жолборстон кеп козгобой, дагы бир нары узак, нары кызык аңгемесин айтты. А күнү да 7 түн болгондо үй бүлөбүзгө тарадык. Улукбек акенин аңгеме айтышы чын эле жаңырып кетиптир. Баягы бир бала чакта уккандарыбыз көркөм касиети бар болсо да, түпкүлүгүндө кадырыс эле оозеки аңгемелер болчу. Ал эми азыркы айткандары көп жагынан жазма чыгармаларга ыктап тургандай. Эми ал адаби кара сөздүн баяндоо манерасына, сүрөттөө ыкмаларына, көркөмдөө амалдарына салып айтат экен. Окуялар тизмегин кураштырганы, каармандарын сыпаттаганы, атүгүл өздөрүн кынап койгону да коду китептегидей чыгып келатыптыр. Деги анын азыркы баяндарын тыңшап отурсаң, кандайдыр бир көтөрүңкү лирика романтикалуу аңгеме же повесть окуп жаткандай таасирге кабыласың. Бирок Улукбек аке жаңы аңгемелерин карандай китептик таасирлерден эле курап албаптыр. Булар деле өз кыялынан эле жаралгандай түрү бар. Тег акын кыялы гана адаби китептердин таасиринен жаңыланып, кереметтенип, өзгөчө сапат алып кеткендей. Баса Итатардын сүйлөп бергени да өзгөрүүгө учураптыр. Адегенде ал терең ойго чөккөндөй бир кыйлага үңкүйүп отуруп калат экен. Анысы өзүн өзү купуя күйлөгөнгө сыягы. Анан өзү батып кеткен ой тереңинен суурулгансып, башын жай баракат өйдө көтөрүп, коңур доошу менен жайма-жай сөз баштайт экен. Ар бир баянын тим эле китептен жаттап алгандай кыраатка салып, ыгы келген жерде доошун кубулжутуп, колдорун кошо кыймылдатып, дегеле куюлуштуруп шыдыр айтат экен. Ырас узатып айткан сайын кызыгандан кызып, эрги күйлөнөт экен. Ошондо доошу алда кайдан шаңшып, кээде каргылдана түшөт экен. Күйлөнгөндөн күйлөнө берип капыстан ашкере толкуп та кетет экен. Ошондо мууну бошоп, көздөрүнө жаш тегеренип, сүйлөй албай мукактанып, тек ыйга мууна түшкөн тамагын гана кырт эттире бүлкүлдөтүп, бир саамга жер карап сүкү турат экен. Жолборстун баянына 3-күнү күнү кечинде гана кезек келди. Баарыбыз күндөгүдөй мейманканасына чогулганда, Улукбек аке бүгүн Жолборс хикаясын кеп сала турганын жарыя кылды да, адатынча башын төмөн салып, көздөрүн коомай жумуп, эриндерин болор-болбос кыбыратып, дегеле терең ойго аткан же кайыптан кабар тыңшаган кишиче мелтирей мурчуюп калды. Кыйлага ошентип үңкүйүп отурган соң, башын салаваттуу өйдө кылып, мурдун чүйрүйтүп, бирок дүңүрөйгөн ынды кара өңүнөн кыялдуу жышаанын өчүрбөй, жумулуу көздөрүн ачпай, кандайдыр бир сырдуу таасири бар доошу менен сөзгө кирди. Апакай булуттарын андан мындан булайткан ачык асман. Ошол аруу булуттарга жанаша чаалыгынкы канат сермеген келген куштар. Кардан жаңы бошонгон карарыңкы адыр тала. Тас матай созулуп жаткан каш кайган таш жол. Берегиде көк мунарык көшөгөсүн тартынып тоолор келберсейт. Ак булуттуу көгүлтүр асман астында кыш уйкудан ойгонуп ныксыраган адыр тала арасында даңгыраган байтак жолдун үстүндө кошат чегилген араба калдырайт. Арабада тиги келген куштардай чаалыгып, кан майдандан кайтып келе жаткан солдат отурат. Солдаттын ошондогу сөйлөтүн көрүп ал. Үстүндө окко тешилип, дары жыттана каныккан боз шинел, башында кызыл жылдыздуу көөнө пилотка, жонунда бүкүрдүн өркөчүндөй томпойгон аскер баштык. Араба өңгүл-дөңгүлдө секирген сайын солдаттын сол төшүнө шыкалган орден медалдары бири-бирине урунуп шыңгырайт. Тотуккан жүзүнөн көңүл кубанычынын сараң жышаанасы көрүнөт. Тамеки чекебелин ыштаган муруттарында болор-болбос жылмаюу кылактайт. Көздөрүндө жеңиш отунун учкундары жылт-жылт этет, кулагында уруштун айбаттуу дүңгүрөктөрү үзүл созул жаңырыктайт.
Арабадагы ошол солдат ушу Кашыңарда сайрап отурган киши болчу. Ооба, мен элем. 4 жыл алоолоп күйгөн согуш өртү өчөйүн дегенде мен тууган айылыма кайтып келаткамын. Көңүлүм шаттыкка мелт калт, бирок түбүндө кермек даам арманым бар. Касиеттүү ата журттун ыйык чегинен катал жоону кууп чыкканда мен купуя кыялга баткамын. Баягы баш шылкыйткан уяттуу чегинүүлөрдө желкеме ок тийип оңколобогон, каршылдашкан салгылаштарда өлбөгөн, тозоктун тозогунан аман калган ушу мен эми жеңиш менен алдыга күркүрөп баратканда мерт боломбу? Жок, мен эми өлбөшүм керек. Өлгөнгө эч кандай акым жок. Мен сөзсүз Берлинге чейин барам. Рейхстагтын так төбөсүнө туу сайышам. Кандуу согуштун акыркы барагына акыркы огум менен чекит коюшам. Бирок ошол тилегиме жетпей, согуш бүтөр жылдын февралында оор жарадар болдум. Госпиталда жатып, Берлинге карай качырып бараткан майдандаштарымдын бактысына көз кызарттым. Алар асман бетин бербеген айрыпландардын саясында, жер дүңгүрөткөн канонадалардын коштоосунда, кан кызыткан атакалардын шарданында селдей каптап батышка кетип баратышат. А мен болсом канатыма ок тийип, тобунан айрылып калган куштай жалдырап ооруканада жатам. Айыгып-айыкпай эле кайра согушка сурандым. Догдурлар уруксат беришкен жок. Жер сабап догурунсам да болушкан жок. Ой боюма койбой тылгайдашты. Ошол себептен мен 4 жыл азап тозогун кошо тарткан кандуу согушту аягына чыгарбай, аздыр көптүр арман менен тууган айылыма кайтып келем. Айылга 4-5 чакырымдай калганда артыбыздан шамал эпкиндей баштады. Шамал бат эле күч алып, аттардын куйрук жалын сапырды. Этектерибизди делбек-делбек ала качты. Чыйралган шлиялардан ышкырык чыгарды. Көп өтпөй шамал албуттанып, кутурган кара айгырдай асман таласында беймарал жайылган ак булуттар үйүрүн кайдадыр кубалап кетти да, алда кайдан үрөй учурган кочкул кара булут түрмөктөрүн уюлгутуп айдап чыкты. Коргошундай оор булуттар зымырап көчөп, калдан оодарылып, кара нөшөр жамгырын калың самсалатып биз тарапка чүй койду. Арабы кеч бала ошо түнөргөн кара булуттарга бир кылчая карады да, аттардын жонуна шапалагын тартып алды. Шамал тоонун кирген дайрасындай аркырап, кулагымда ышкырып зуулдады. Беттериме ургулап, көзүмөн жаш чыгарды. Араба кеч бала бекер эле жанталашкан экен. Баары бир жамгырдан кутула алганыбыз жок. Бирок бала аттардын башын тартпай, кара нөшөрдүн капшабы менен айгайлап айдай берди. Эми шамалдуу жамгыр тула боюмду ырайым кылбай камчылап, бетимди кимдир бирөө майда чыбыктар менен дуу сабап жаткандай дуулдатты. Аңгыча болбой так төбөдөн асман тарс жарылып, ага удалаш чагылган жарк этип, кара асман бетин кылычтай жара чапты. Ай көгүм тарткан жер бети көз ирмемге жапжарык боло калды. Күн кайра күркүрөп, күркүрөгү бир саамга күлдүрт жаңырыктап, чагылган жарык чурк этип соймоңдай берди. Асманда такалуу азуу айгырлар капыстан үркөп, ошо бойдон таш жолдо эжа бербей ала качып, бирде кан буугандай тык токтой калып, бирде кайрадан дүрүркөп, баары чогуу азанап, баары чогуу туяктарынан от жалын чыгарып, кайдадыр аңыздап чаап бараткансыды. Шамал огу өтөр чапкындап, жамгыр нөшөрлөп төктү. Жерде чакан араба жин тийгендей шарактап, ташка чак кадалган туяктардан учкундар чачырады. Көктө болсо күн күркүрөп, чагылган жарк жанып турду. Айтор асман менен жер бири-бирин туурап үн алышып жаткансыды. Айылга жакын калганда кара нөшөр басылып, түнөргөн булуттар өткүнүн самсалаткан бойдон тоо тарапка узап кетти. Араба кеч бала оолук канаттарынын башын араң тартты. Менин сыртым шөмтүрөп суу болсо да, көңүлүм жадырап куунак эле. Жамгырдын жааганы да, күндүн күркүрөгөнү да, чагылгандын жаркылдаганы да мага шарапаттуу жышаанадай сезилди. Сагынычтан саргайган тууган жерим мени көз жашын көлдөтүп тосуп алды дедим купуя кудуңдап. Боордош табиятымда кан майдандан эсен сок айтканыма урматтап дүңгүрөтө залп берип, жаркылды да салют атты. Мен арабада ушундай көкөлөгөн ойлорго термелип келатып, киндик каным төгүлгөн чоңголотко жете келгенибизди да байкабай калыпмын. Карай салсам ачык асмандын көгүлтүр тунук тилкесинде, тууган колотумдун чатынын так үстүндө, кыштакка кире бериштин куду төбөсүндө албан түстө кубулжыган татынакай асан үсөн илинип туруптур. 2-3 маңдайлаш жапыс тоолордун чокуларына жебедей сайылып түшүптүр. Ортосу жарыккер жаш сулуунун керме кашындай назик ийилип, ажайып бир көрк берип кулпурат. Тимеле Рабат дарбазанын түркүн боектор менен сырдалган сөйлөттү чамгарак чыгачындай, бир башкача кереметтенет. Мен сүйүнгөндөн апкарый түштүм. Жүрөгүм туйлап, каным чыкыйыма тээп чыкты. Көктөгү асан үсөндү тууган жеримин мени ардактап тоскон дагы бир шааниси деп кабыл алдым. Ал менин келишимин ызаатына бир боор айылымын кире беришинде дал ушинтип керилип калды деп тоюндум. Өрөп көгөн көңүлүм көккө чарыгып,
Төбө тушумда керилип турган керемет кубулушка жетин албай ажайып карап, коктоозуна кире бердим. Ошондо мен өзүмдү алыскы казаттан олжолуу кайтып, салтанаттуу Алтын дарбаза аркылуу тууган шаарына санжыргалуу саябан арабада сөөлөт менен кирип бараткан кол башчыдай эле сезип кеттим. Араба калдырап шалдырап айыл арасына киргенде, боору тектей түшкөн тамдардын эшиги элигинде жүргөн кемпир-чалдар жолго серепчилей карап калышты. Ошол замат менин баамым тиги өйүзгө боордогу жаңгак түбүнөн топ киши уруна түштү. Жанынан корголоп келип, кээ бирлери кетмендерине таянып жөө турган кошчу кетменчилер экен. Алар да мага жарданып карай беришти. Баары тең капысынан арабачан чыга келген солдатка таңыркап, мени тааный албай бүшүркөп, делдейгенден делдейди. Ошондо араба кеч бала эсине келе калып заң этип добуш салды. Сүйүнчү, сүйүнчү, Улукбек акем келди. Өйүздө сестейинки селейип тургандар жандана түшүп, бири куру уккан кулактарына ишенбегендей алма телме карашып, анан кубанычтуу кыйкырып жиберишти. Ошо кыйкырык менен кошо атчандай чаап, жөөсү жөөдөй чуркап жөнөштү. Кемпир-чалдар да жолго карай бөкчөңдөп, алардын артынан томполоңдоп жаш балдар ээрчип алышты. Баары тең туш-тушта мени көздөй сүрүлүп келатышты. Араба жол ортосуна токтоп, мен жерге секирип түштүм. Келаткандардан сүрдөгөнүмөн кайсынысын утурлап аларымы билбей, түшкөн жеримде селейип туруп калдым. Адегенде эле мага атчандар жете келип, аттарынан куланды. Алар менен кучакташып көрүшкөнчө кемпир-чалдар тиги өйүздө туугандардын жөө жалаңдары жете келип мойнума асылышты. Баарынын кирпиктери суу. Менин да муунум бошоп, көздөрүмдө жаш. Көз жаштар. 4 жыл бою саргайткан сагынычыбыздын жаштары. Адам чыдабас азап тозокту көтөргөн сабырыбыздын жаштары. Көкүрөгүбүздө тыбырчылап туйлаган кубанычыбыздын жаштары. Ошо көз жаштарды көз көрүнө бет ылдый агызгандан эч кимибиз уялганыбыз жок. Кар жаш менен учурашып бүткөнүмдө өспүрүм балдар мени ортого алышып, ой боюма ойбой көтөрүшүп, 5-6 мертебе көкөлөтө ыргытып ийишти. Менин толуктарымын ушундай ажайып салты бар эмеспи? Балдардан араң бошонсом, жабалактап туугандар ууду түшүп, жарышып суроолор жадырышты. Мен өзүм каерден келгениме, уруштун ала акыбалын, айылдаштардан кимди көргөнүмү жалап сурашты. Бир дары уулуму көрдүңбү, эрими көрдүңбү, агамы көрдүңбү деп жака жеңимен каптал өңүрүмөн тарткылап жулкулдатты. Кимге эмне дерми билбей алдастап, чолок жооптон башка оозума эчтеме кирбей, заманам куурула түштү. Акыры башыма бир ой кылт этип, арабага чыгам деп жармаштым. Балдар мени көптөп так көтөрүшүп, арабага леп чыгарып коюшту. Жарданып туугандардын соболдоруна жалпы жооп кылып, 2-3 ооз сөз айтмак болдум да, пилоткамы башыман жулуп алдым. Башта калк кашына чыгып сүйлөп көргөн эмеселем, адегенде акылыма сөз илинбей, тилим күрмөөгө келбей, пилоткамы мыкчый кармап апкарыдым. Анан бар көчүмө жыйнап бакырып кое бердим. Эй, жолдош катындар, жолдош кемпирлер, жолдош балдар жана чалдар. Бакырарым бакырып алып, кайра мукактанып туруп калдым. Бар кайратымды жыйнап, кайра сөз баштаганда да мукактанып барып араң оңолдум. Бир аздан соң сүйлөгөндүн ыгынтаап, кадыресе дасыккан чечендердей шыдыр кеттим. Мен согуш өртү жакында бир отоло өчөрүн айттым. Көп өтпөй аман калган ата балдар, агайнелер, сүйгөн жарлар жеңиш менен кайрылып келерин айттым. Жаз кабарын канатына кондуруп келген биринчи чабалекей сыңары, мен да силерге аз күндө жарк этчү жеңиштин сүйүнчүсүн ала келдим дедим толкунданып. Эми менин артыман калган жокерлер да келгин куштардай убап-чубап келе берет. Сөзүмүн аягында 2-3 ураан таштап койдум эле, тургандар жапырт шапалак чаап, балдар уралап кыйкырып ийишти. Ошентип менин кыскача дакылат сөзүм да дурус чыгып, ошо жыйында күтүлбөгөн жерден кодура митингге айланып кетти. Араба кеч аттардын жоонуна шапалагын чуу эттирди. Арабага жоон топала жармашты. Калгандары аркабыздан чуулдай чуркап, атчандар арабаны жандай кошо чапты. Жазгы күн асмандан жаркырап тийип турду. Атчан, жөөлөр коштогон арабанын дөңгөлөктөрү жолдо балдардын кыйкырык чуусуна аралаш кубанычтуу күү чыгарып, калдыртап баратты. Капыстан кошок кошуп ыйлаган аялдын аянычтуу үнү угулуп калды. Ошол замат арабанын жүрүшү жайлап, балдар жаагын жап басып, атчандар аттарын илкитип бастыра баштады. Баягы Асылбектен кара кагаз келген экен. Жок деп аткан ошонун бейбагы, деди кимдир бирөө. Келиндин каңырык түтөтүп созолонткон кайгылуу кошогу, аягында эчкирип ыйлап алганы, баарынан да каргылданган доошунун күйүттүү ыргактары өзөгүмдү өрттөп жиберди. Көктөгү күн булутка жашынып, жер бети көлөкөлөнө түштү. Арабанын дөңгөлөктөрү сабырсыз жайма-жай кылдырап, аттардын басыгы огу өтөр жайлады. Баарыбыз үн сөз катпай жүздөрүбүздү сумсайтып, баштарыбызды шылкыйтып, там ичинен түтөп чыккан кошокко эрксизден кулак түрдүк. Капылеса жатып түш көрсөм, кайраган көлдөр көрүнөт, кайраган ай көлдөр үстүндө,
карайган ай үрдөк көрүнөт, карайган көлдөр көз жашым, карайган өрдөк өз башым ей. Көңүл ачыштырган ый кошок алыстай түшкөндө мен шылкыткан башымы өйдө көтөрүп жан жагыма карандым. Төштөгү тектирчеден тыйпыл күйгөн тамдын чалдыбары көзүмө чалынды. Там күйгөн дүмүрдөй карарып үтүрөйүп, өтө эле түрү суук. Карарган чалдыбардын алдында капкара чапанчан, капкара жоолукчан катындын караны. Бу Анардын үйү го дегенимче болбой, кимдир бири айтып калды. Анар бечара уулунан кара кагаз алганда акылдан айнып, үйүн өрттөп алган. Жолго нестейип карап турган Анар, каяктан келетасыңар я деди кайдыгер гана. Аскерден келатат, аскерден деди балдардын бирөө. Келаткан теги ким деди Анар. Улукбек аке. Менин атым Угу Арзамат. Анар селт чочуп, кыйкырып ийди. О, Улукбек, арстанымды аскерде эмеспи? Каралдымы көрө алдыңбы? Капылес суроо жүрөгүмө шуу эттерип калдастатып салды. Калдастаганыман жок, байбиче көргөн жокмун деп заңк этипмин. Ошондо Анар башынан кара жоолугун сыйрып таштап, колдорун асманга көтөрүп, алакандарын жая берип, "О, арстаным, карааныңдан кагылайын. Кайдасың, мени боздотпой эртерээк келчи" деп ачуу кыйкырып алды да озондоп ыйлап ийди. Тула боюм зыркырап, көңүлүм зилдеп, Анарга кошулуп бакырып ыйлагым келди. Көзүмдү жумуп, эрдимди кесетиштеп, чыдай албай онтоп жибердим. "О, согуш" дедим каңырыгымы түтөтүп. "Деги сенин кылбаганың калдыбы?" Аңгыча болбой иттер уңулда болуп, эшектер мээ тундура айкырып, уйлар өңгүрөп мөөрөп калышты. Кишилер да бир кур дуу этип алышып, кайра тым-тым болушту. Мен чочуп көзүмдү ачсам, жер бети караңгылай түшкөн экен. Көзүм караңгылабадыбы деп ойлоп, бирок эмнегедир шектенип өйдө карадым. О, шумдугуң түшкүр. Асманда азыр эле жаркырап тийип турган күн тутулуп, чекебели карарып, ортосу билинер билинбес түтөп күйүп туруптур. Жанымдагылар үрпөйүп чочуп, жакаларын карманып, асманга акыйган бойдон турган жеринде селейип калыптыр. Жалгыз гана Анар жерде оналактап, кыянаттуу согушка наалат каргыш айтып, кара чечекей уулуну атынан чакырып, жан жаныбарлар менен кошо өкүрүп ыйлап атыптыр. Күн күйүп бүткөндө биз баарыбыз үрөй учкан кейпибиз менен илең салаң ордубуздан козголдук. Арабанын дөңгөлөктөрү ыйлагандай кейиштүү кыйчылдап жөнөдү. Баарыбыз тең куду көрүстөнгө сөөгү атып бараткандай шылкыйып, сумсайып, тил катпай бараттык. Алдыбыздан киши чыккан жок. Тек гана мектептин жанына барганда жолдон топтошкон иттер кыйгач чуба өтө берди. Мен иттердин арасынан 2-3 өттү. Анан орозалы чалдын айы күнүнө жеткен бооз канчыгын айныбай тааныдым. Бу бооз канчыкка топтошкон иттердин ичинде эмне бар деп кайдыгер гана ойлоп койдум. Мен келген соң жазгы баардын жаңы жууган айнектей тунук, гүлүңдөгөн жайдар мемиреген ачык күндөр өкүм сүрдү. Түндөсү асман бетине жымыңдаган жылдыздардын сепкили жамырап чыгып, толукшуган ак жумалай илепсиз жарыгын муңайым чачып, асман жердин кыйыры алтын буусуна чайкалгансып, буурул мунарыкка тунуп турду. А күндүзү көк жүзү бир башкача ажайып көгөрүп, андан мындан акку мисал булуттарын булайтып, күн болсо кызарып чыгып, кызарып батып, керели кечке жер үстүнө жылуу мээримин марттык менен төгүп турду. Күндүр түндүр кара жерден кылайып баш баккан чөпкүлдөр өйдө карай өрөпкү умтулуп, ыргалыңкы бой түзөнүп, айдоолордо үрөндөр чытыр этип өнүп чыгып, дарак бөчүрлөрү тырс-тырс жарылып жатты. Кыштак жыбылжыган коңур жымжырттыкка чөгүп, мени мемиреген беймаралчылык үстүмөн лап басып калгансыда. Мен жадыраган жаз жамалына кумарланып, жыбылжыган жымжырттыкка ырахаттанып, жаркын маанай менен үй тиричилик ишине кириштим. Адегенде короонун ичин акыр чикирден арылттым. Анан тамарканын тамтыгы кетип, жыртылган кашасын калыбына келтирдим. Керели кечке кыбырап иштеп жүрсөм, жерден нымсак топурак менен чырымтал майсанын наристе жыты көтөрүлүп турду. Ошол аңкыган жыт башымды болор болбос эңги-деңги кылып, делебемди козгоду. Мендеги уктап калган дыйканчылык ышкы кайрадан чукуранып ойгоно баштады. Бул жарык дүйнөдө дыйканчылык кумарынан касиеттүү кумар болбос чиркин. Мен өз башыман өткөрбөдүмбү? Ал кумардын жалынын кандуу согуштун катаал шарттары да тыйпыл өчүрө албайт. Ырас, қан майданда солдаттын назик сезимдери кыйынчылыктан таштай катыңкы тартат. Ысык мээрими болсо кас душманын жек көргөндөн муздай тоңгонсуп калат. Антпезе тажал жогу ырайым кылбай качырып кириш кыйын го. Бирок ташты да жарып татынакай гүл чыгат. Калың муз астында да шалдырап суу агат. Анын сыңары 4 жыл күйгөн согуш өртүндө менин кабыктанып каткан көңүлүмдө да дыйкандык ышкым какшып калган жок. Кандуу кармаштан колум бошосо эле тууган жерими сагынып кусага малынар элем. Нымдуу кара турпактын жытын талгак болгонсуп күсөй берер элем. Түш көрсөм эле майланышып эзилген бороз кечип кош айдап жүрөр элем. Шымаланып алып жерге көчөт сайып атар элем. Согуш доошу жалп басылса, тууган айылыма карлыгачтай кайтып барсам деп дайыма тилек кылар элем.
жалаң гана жер айдап эгин эгем, көчөт тигип бак өстүрөм, оро коруп кырман басам. Кыштактагы беймарал күндөрүмдүн 5-чи бейпил таңы кылайып атты. Ачык асмандын күн чыгыш жагы агарып, бүлбүлдөгөн соңку жылдыз сөнүп калды. Короздор коңгуролуу доош менен кубанычты үн алышып, таңкы алешем салкын жер бетин саал чыйрыктырып турду. Мен арыктын эки кырына Мырза Теректин калемчилерин сайып жүрдүм. Бүткөн боюм сергек, көңүлүм жарык, колдорум ишке ынтызар эле. Буюрса бүгүн адырга чыгам деп купуя кудуңдадым. Кош айдайм, соконун тиши жерди тилип кирет, кара топурак аңтарылып түшөт, жылма бороздор күнгө чагылышып жалтырайт. Таттуу кыялдарга жетеленип, улаан бөгжөң этип калемче сайып жаттым. Эң акыркысын сайып атсам, там жактан бирөө атыман чакырып дабыш салды. Чакырган Жоро шайтан экен. Короодо атчан туруптур. Ал амалданып аскерге барбай, ошонусунан мендей жоокерди көрсө эле өзүн күнөөкөр сезип, алапайын таппай кайсалактап калар эле. Азырда мага тик карай алган жок. Эргаш менен ат жалын алмат алме сыйпалап, мага көчөкөрлөнө эбиреп жебиреди. Кандай каркы барым? Малдан аманбы? Бала чакаң чоңоюп атабы? Байбичең күйлү жүрөбү? Эс алышың кандай? Мен сыпаягерчилик үчүн гана салкын баш ийгегилеп турдум. Кошоматын айтып бүткөн соң ал мага бир чапталуу конверт сунду. Конвертте мындай деген кат бар экен: Ардактуу эпирейтор Батырбеков, қан майдандан аман кайтышың кут болсун. Бир мыкты адис издеп, военкоматка кайрылсам, сени рекомендовать этишти. Таржымалык менен тааныштым. Көксөп жүргөнүм так өзүң экенсиң. Ушу катты аларың менен мага кел. Келбесең баары бир военкомат аркылуу чакыртып алам. Саламым менен Бейшеке Ургазиев. Бул табышмактуу каттын жазылганына бир аз таңыркап, Жоро шайтандан сурадым. Мунун ким өзү деги? Жоро шайтан эмнегедир жандына түштү. Бейшеке Ургазиевпи? Ал даңгы дубан жарган киши эмеспи? Экөөбүз калың доспуз. Мурда милициянын начальниги эле. Бир болбогон майда ишке чалынып, жакында андан түшүп калган. Азыр Загат Жипсириянын баштыгы. Укмуш кыйын адам. Мен барсамбы барбасамбы деген кыялда арарсып турдум. Ал пендеден чыккан бир арстан го, Эргул, деп машырканды Жоро шайтан. Айбат сүрү арстандыкынан кем эмес. Үнү да арстандардыкындай күркүрөп чыгат. Не бир баатыр сынган эр азаматтарды бир карап эле сестенип, бир кыйкырып эле бүжүрөтүп коет. Не бир кабанак иттерди жаңы келгенде эле бир тиктеп токтотуп, ошо токтогон жерине тап жылдырбай матап салат. Кысталага чын, арстан. Шаарга улуу шашкеде жетип, түз эле Загат Жипсирияга бардым. Гери качканы эшиктеги кураган тытка сабайлап ичкери кирдим. Бейшеке Ургазиев салмак менен козголуп ордунан турду. Дардайган алып еттү немекен. Турганда төбөсү жапысыраак шыпка тээ жаздап барып тийбей калды. Мүчө жотосу дегеле москол, башы калжайып чоң, кулагы опсуз делдегей көрүндү. Ат кыйган одоно, одур-бодур чаар, ашкере мээримсиз дүңүрөкөй бете дароо итиркейимди келтирди. Кызарыңкы тартып түбүнөн кайнап турган чүңүрөкөй көздөрү бар экен. Тикирейип мага кадалды. Ал көз караштан көңүлүм аптыккансып, тула боюм чымырап муздай түшкөнсүдө. Батырбеков окшойсуң. Кандай? Жакшы эс алып атасыңбы? Ал жай эле сүйлөдү. Бирок доошу күпүлдөп аткандай күркүрөп өкүм чыкты. Жоро шайтан жалган айтпаптыр. Бейшеке Ургазиевдин түрү суук кебетесинде, тик чийген тикенектүү көз карашында күп этип өкүм сүйлөгөнүндө чын эле шумдуктай айбат сүр бар экен. Экөөбүз маңдайлашып отурган соң Ургазиев мага сүрдү карай күп этип: сен снайпер турбайсыңбы? Бизге штатный агент охотник бол. Мен мындай сунушту күткөн эмесмин. Саал-паал калдастай түшүп айттым. Кандай иш кыламан десем? Ургазиев салмак менен күп этти. Суур атасың, ит атасың. Айтор бизге бир баалуу тери тапшырып турасың. Эскертип коеюн. Айлыгы жакшы кызмат бу. Орношом деп жулунгандар көп. Бирок биз жулунгандын баарын алып бербейбиз. Мен ошо замат терс жооп кайтардым. Жок, иштей албайм деп. Ургазиев чакчая түшүп мени тирүүлөй жеп жиберчүдөй бар күчү менен жекире карады. Мен бир курап тыгып алып, анан кайра оңолдум да тик чийген көзүнө тик карап каяша кылдым. Ургазиев карарып туталанып кетти да ачуулуу күркүрөдү. Эмнеге иштей албайсың деп. Бул сапар айбатын мен анча тоотконум жок. Жалаң дыйканчылык майданында иштесем деген тилегимди жай гана билдирдим. Ургазиев айтканымы кулагынын сыртынан кетирди дагы, бир топ кошумча шылтып айтсам баарына ынаган жок. Айлам түгөнгөндө баягы иштей албайм дегеними көшөрүп кайталай бердим. Ургазиев мени ийге келтирем деп даңазалуу сүр айбатын ар кандай кубултуп да көрдү. Кайдагы бир мокочонун башын кылтыйтып, опузалап да көрдү. Бал тилге салып алдамыш да болду. Мен болсом кашайып эле терс аякты кылып туруп алдым. Бир маалда Бейшеке Ургазиев кара көк тарткан бетин каардуу одурайтып,
кайнаган көзүнүн чарын чыгара кызартып, доошунун баарынча айкырып турду. Молчай, ефрейтор Батырбеков. Стоять смирно. Бөлмө дүңгүрөп, бурч жаккы шыптын шыбагы көбөлүп, айнектер калдырт эте түштү. Мен да сел чочуп, шарт ордуман ыргып туруп, көнгөн адатым боюнча маш бурчак жеген короздой какайып калдым. Капыстан өзүмдү аракеттеги армия сабагында жүргөндөй сезип кеттим. Сен экөөбүз солдатпыз, жолдош Батырбеков. Азыркыдай оор шартта керегибиз тийген жерге кыйыктанбай барышыбыз керек, деп салмактуу күркүрөдү Ургазиев. Мен эмне? Бул кызматка өзүм суранып келди дейсиңби? Керегим тийген экен, мобилизация кылышты. Солдат экенмин, кыңтыбай келдим. Мен солдатмын, жолдош ефрейтор. Сен да солдатсың. Бул сөздөр менин жоокердик ар намысымды козгоп салды. Бирок анын артынан эле дыйканчылык кылсам деген тилегим эсиме кылт этти. Бир жагынан жазыксыз жаныбардын жанын кыйгандан да алдын ала заркандым. Эрксизден эки анжы ойгота калып, бир жагына ой албай кыңырылып турдум. Бейшеке Ургазиев кыраак экен. Менин көңүлүмдө солдаттык тобокелчилигим менен дыйкандык кыйыктыгым таймашып жатканын байкап калды. Атыгүл менин жоокердик уятым күчтүү экенин да билип алгансыды. Ошол себептен мени тапжылдырбай кармагысы келип, солдаттык арыма демитип атака койду. Менин аскердик наамым капитан. Капитан болгомун, деп сыймыктуу күркүрөп айтты. Демек, сага буйрук бергенге акым бар, жолдош ефрейтор. Сен бизге штатный агент бол да, согуштагыдай эле жигердүү кызмат кыл. Арсар сыткан ойдон улам, какайган денем саал бошой түшкөн экен. Ошол замат кайра чыйралды. Дыйкандык кыйыктыгымды солдаттык ар намысым басмырлап баратты. ИИ турган жеримен кармаганын билген кыйды Ургазиев ого өтөр күркүрөдү. Буйрук берилди. Эми аны аткар, солдатым. Менин көңүлүмдө солдаттык ар намысым тыбырчылап кетти. Атургай ашкан маанилүү бир аскери тапшырма алып жаткансып өрөп күйтүштүм да, буйругуңузду аткарууга уруксат этиңиз, жолдош капитан, деп толкундана сүйлөп, какая честь берип ийдим. Азаматсың, жолдош ефрейтор, деп кубанычтуу күркүрөдү Бейшеке Ургазиев. Азыр өздүк кагаз чаңды толтур, аванс айлык, октары мылтык ал. Анан терезеден эшикке бир карап койду да менден сурады. Тиги атты сен минип келдиңби? Колхоздукубу? Мен ооба дегенчелик кылып баш ийкедим. Ошону мине бер. Мен райыска айтып коем, деп Ургазиев колумду бекем кысты да, аздыр көптүр мээрим аралаш доош менен айтты. Жаңы эмгек майданыңа киргениң кут болсун. Асыл ишиңде чоң-чоң ийгиликтерге жет, солдатым. Жолду ката төбөмдөгү асман үтүрөй бүркөлүп турду. Менин көңүлүм да ачылган жок. Анан капаланбай коймок белем. 4 жыл бою кызыл кыргындын арасында болдум. Касташкан адамдарга гана эмес, эч жазыксыз айвандардын, малдардын, курдаштардын кырылганын көрдүм. Өзүм эле канча душмандын өмүрүн кыйдым. Арабыздан бирин серин дезертир же чыккынчы чыкса, кээде ошолорду да аттым. Катуу салгылаштарда киши канын суудай кечип, боо түшкөн өлүктөрдү үстүнөн тебелеп өттүм. Жалаң өлүктөрдүн арасында да түнөдүм. Башка түшсө адам баарына көнөттөшөт. Бул сөз адамга карата айтылган карандай эле жала экен. Жок, мен 4 жыл катар кызыл кыргында жүрүп, өлүм менен аккан канга көн алганым жок. Тескерисинче өлүк менен канды көргөндө барган сайын көңүлүм кала берди. Анан аскерден кайтарында калган өмүрүмдү тынч турмушка, ак эмгекке, жер бетин безегенге гана арнайм деп, эми буйрса колума асти мылтык кармабайм, итти да инимдей көрүп башка чаппайм. Жада калса жазыксыз чымындын да жанын кыйбайм деп тилек шерт кылганмын. Ай, бирок тилегим ташкап, мына өзгөндөн жаныбардын шорунан бергенчи болуп кайтып келатпаймбы? Жолду ката беймаза болуп, оор санага алаксып келе берип, өз үйүмүн тушунан итабар өйдө өтүп кетипмен. Мени бирөөнүн капшыттан чыгып айткан саламы эсиме келтирди. Карай салсам оразалы чал, кудуңдап сүйүнүп алыптыр. Абышка, кунажыныңыз эгиз тууду дедим тамашалап. Жок, канчыгым жетини туду, деди чал молуң күлөп. Бул кабар мени түпөйүл көңүрүмө жарык нурдай сызылып кирди. Адамды айбанбы, деги ар кандай жаныбардык жарык дүйнөгө келгени жакшы жышаанго чиркен. Аскерде жүрүп уктум эле, кайсы бир элде наристенин төрөлгөнүн ок чыгарып жарыя кылышат экен деп. Жонуман мылтыгымы ала берип, абышка, сенин күчүктөрүң туулганына да ошентейлибе? Анан мен чындап эле ар бир туулган күчүктүн урматына асмандатып ок ата баштадым. Мен аткан сайын оразалы чал жетин албай, баракелде, азаматым баракелде деп кубана берди. Мен 8-нчи окту атып ийип чалдан сурадым. Абышка, канчыгым жетини туду дедиң беле? Оразалы ого өтөр кудуң этип, аппали азаматым, жетини, деп ырсайды. Мен кер кашканын башын артка буруп жатып гана ойлоп койдум. Соңку туулган 7-нчи күчүктүн урматына 2 жолу салют атып ийипмен.
Ошондон 10 күн өтпөй таң эртелеп биздин эшикке Раиса аке бастырып келди. Чайга чакырсам түшкөн жок. Эрине адатынча таш өбөк сала берип кепке кирди. Улукбек мырза, сага кадыр салып келип турам. Мени бир ажааттан чыгар. Мен эмнени сурарын түкшмөлдөп, айтыңыз, колдон келген иш болсо сизден аянат белем дедим. Мен буга чейин маани бербей жүрүпмүн. Көрсө куттуу үйдүн көркү ит турбайбы? Деди Раис саймедиреп. Кородогу итиң осол болсо, адагы бир бала экен. Баягы жылы сен тартуулаган дөбөттөн бери итке жарбай жүрөм. Бечара карлыгы жетип көз жумган. Мурдагы жылы бир күчүк баксак кысталак ууру чыгып, былтыр аттырып салганмын. Сен иттин айтылуу сынчысы эмессиңби? Мага бир жакшы ит болчу күчүк таап бер. Окуй кадыр салып турганыңыз ушулбу? Дедим мен жаркылдап күлүп. Жакшы күчүк табыш жерге кирсин, жүрүңүз кеттик. Экөөбүз мамыр-жумур маектешкенче катар бастырып, Орозалы чалдыкына бардык. Орозалы чал күпкөдөн канчыгын кубалап, күчүктөрүн бирден мыкчый кармап тышка чыгарды. Бири-бирине тамчыдай окшош сокур күчүктөр аянычтуу кыңшылашып, бири-бирин сүзгүлөшүп, бүжүрөп турушты. Орозалы чал менен Раис мага карабай эле күчүктөрдү жондорунан кармалап көрө башташты. Алар сыртынан көзгө толумдуу көрүнгөн 4 күчүккө айрыкча пейил түшүрүшүп, оң тетирисинен сынап карашып, төртөөнүн кайсынысына токтолорун билишпей, өздөрүнчө күдүңдөп жатышты. Мен алыстан эле адис көзүм менен байкап койдум. Аларга жагып калган 4 күчүк адегенде туулгандар болчу. Анын үстүнө төртөөнүн эки ургач эле. Тигилер аны байкашпай, көңүлдөрүнө куп келген ошо 4 күчүктүн үстүнө үйрүлө беришти. Мен жарык дүйнөгө тиги 4 күчүктөн кийин келген 3 күчүккө карап, четтерек турдум. Ал үчөөнүн бирөө эмнегедир көзүмө жылуу учурады. Ал башкалардан кыйла эле түрү суук, башы чоң, жондорунда 3 түп катуу кылы бар. Чапчан кыймылдуу күйпүл күчүк экен. Бири караганда серт көрүнгөнү болбосо, башка айыбы жоктой. Эң соңунда ушул эркул туулса керек деп купуя болжодум да, ошол болжолумду абышкадан жарыя сурадым. Бали азаматым, так үстүнөн чыкпадыңбы? Деди Орозалы чал. Көйнөкчөн туулган күчүк экен дедим ичимен кымылдап. Кече мен көрбөй билбей эле мунун артынан 2 ок чыгарыпмын. Жакшы жышаана. Мен түрү суук күчүктүн качан туулганын тактап сураганымда, мени атайын ээрчитип келгенин эстей койгон Раис мага бурула берди. Өтө сергек кишилер раматылык. Мага саал айыптуудай күлө багып кайрылды. Сен турсаң Орозалы экөөбүз куур бекер баш катыра бериппиз. Чымчыкты сойсо да касапчы сойсун. Кана билерманым, сынчылыгыңы бир көрсөтүп калчы деп. Орозалы чал да кубаттап кетти. Бали, иттин сырын жакшы билет бу азаматым, жакшы билет. Мен эки колум менен тиземи кармай бүкчүйүп, күчүктөргө үңүлө бердим да, баарын текши дагы бир айландырып карай баштадым. Жакшылап кара азаматым, жакшылап кара, деп кобурады Орозалы чал. Сенин билбегениң жок. Мен күчүктөрдүн баарын алмак салмак байкап сынап, акыры баягы эле көрүнүшү серт күйпүл күчүккө токтодум. Раис аке, ушу күчүктү алсаңыз асти арманыңыз болбойт. Тандаган күчүгүм купулуна толбой калганын Раистин өңүнөн эле айныбай көрдүм. Алаңгыча Орозалы чал: "Сен Улукбек, таш балекетти да билбейт экенсиң" деп чукчуңдай түшпөспү? Жаманды мактаса жардан алыс кетет. Сен так ошонун бир экенсиң. Менин да ит атайым кармай калып чалга терс аяктык кылдым. Экөөбүз катуу жаакташа жаздап калдык эле, ортобузга Раис арача түштү. Талашыңарды койгула. Азыр пайдасы жок. Күчүктөр кичине ирденсин, ошондо дагы сынап көрөлү. Ушу күчүктү көрсөм эле итиркейим келет, деди Орозалы чал таарынгандай мурчуюп. Бир күнү кечинде кызматтан суй жыгылып чарчап келип, аябай катуу уктаган экенмин. Эртеси күн дөгүмөн кеч ойгондум. Уйкусу жакшы канган наристедей куунак пейил менен турдум. Муздак сууга жуунуп, тамакты көңүлдөнүп ичип, таза кийинип эшикке чыктым. Биздин чоң колоттун койну толукшуган жаз маалынын айдыңында түркүн түскө кулпуруп, көз кайкыткан көрккө чөгүп, бир башкача жарашыкка тунуп турган экен. Эркежел көрүнбөс алакан сыяктуу акырын сылап өтсө, адыр түзгө калың чыккан көпкөк жашыраң ар кайсы жерлеринен кызыл гүлдөрүн кылайтып, үстүнөн майда толкундарын кат-кат жөнөтүп, өзгөчө бир жагымдуу көрк менен жагалданат. Жап-жашыл дүйнөнүн жарашыгын огуп өтөр жадыратып, текши ачылган алча гилас гүлдөрү ак көбөктөнүп, бутактарына батпай ашып ташат. Өрүксарлар ак гүлдөрдүн аруу туманына чылк көмүлүп, алмалар жайнаган агыш мала чечектердин санжыргасында сөйлөттөнөт. Сыдырым лепетсе, гүлдөгөн дарактардын баарынан гүл тажылары уюлгуп учуп, апакай майда көпөлөктөрдөй назик тирилдеп, илээлеп жааган бадырак кардай самсаалап дабыш чыгарбай жер бетине төшөлөт. Мен бу татынакай табият майрамына жарыккөр жаратылыш салтына жан дилим менен таасирленип, делдейген бойдон туруп калыпмын.
Кыйладан кийин гана албан көркү эс тартынды бүтүндөй арбап койгон жашыл дүйнө дүйүм добуштардан жаңырып турганы кулагыма чалынды. Шамдай тирешкен мырза теректер чымчыктар башаламан ызычуу көтөрүп, түшүнүксүз тилде чырк-чырк кужулдашат. Жалбырактарга жашырынган булбулдар аңкыган жыттарга кумарланып, жаз сулуулугуна көңүлү ийип, жан алына карабай тилин безейт. Булбулдун буруп-буруп таңшыганын магдырай тыңшап туруп, ичиме машырканам. Бөбөктүн муштумундай ушу боз чымчыктын жүрөгүндөй жүрөгүнө ушунча күү кантип батат я? Аңгыча болбой так төбөмөн күмүшүндөр шыңгыр-шыңгыр сөбөленип, асманга акыйып карашка аргасыз болом. Те бийикте жылтылдаган күн шооласына илинген карача торгой жанду чекит смалтырпырап, алкымында күмүш жылаажыны бардай мукам-мукам күүлөр төгөт. Торгой таңшыгына моокум канбай, тамшанып, маңдайкы тоо башына көз чаптырам. Заңгыраган туу чокунун үстүндөгү чымкый көк асманда калдайган бүркүттөр жайма-жай каалыгып айланат. Кере кулач чалгындуу алып канаттары күн шооласына күңүрт чагылышып, салмак менен токтомдуу анда-санда сермелет. Куш аттуунун кыраандары көз алдырган бийиктикте салабаттуу сайран куруп, тайманбастык менен азаттык жөрөлгөсүн жар салгандай, кээде гана салтанаттуу кылак-кылак шаңшып коет. Бүркүттөрдүн шаңдуу шапарын соңуркап турсам, дагы бир ажайып көрүнүш көз кырыма уруна түшөт. Биреги кырдан катар-катар тизилген бир үйүр аккуу сөөлөттүү чабыт менен кылактап чыга келет. Апакай булуттардан атайлап чебер жасагандай, наристе баланын күнөөсүз кыялынан учуп чыккандай сулуулук менен арулуктун ширөөсүнөн бүткөндөй керемет бир аккулар. Ай аккулар, сурнай мойнуңарды шаанилүү каада менен көтөрүп, сүттөй аппак канатыңарды күнгө жаркылдата сабалап, сурнайдыкындай заң-заң дабыштар чыгарып, каз катар сабыңардан жаңылбай, кайсы жакка сапар тартып баратасыңар. Мен жомоктогудай биринен бири сонун көрүнүштөрдөн аптыгып, ичим элжиреп, делебем элепчелеп козголгончо толкундандым. Бир туруп ушу кулпурган көрүктүү, жараткан кудурети күчтүү жерди жата калып өөп чыттагым келди. Бир туруп бүркүттөр эркин азат айланган бийикке көкөлөп шаңшыгым келди. Бир туруп алиги аккуулардын артынан алыскы сырдуу аралдарга карай зымырап сызгым келди. Демейки мен ару таза болсом деп, өзгөчө бир шарапаттуу иштер кылсам деп, кандайдыр бир жакшылык жасасам деп, кимдир бирөөлөргө бир башкача кубаныч тартууласам деп, катуу самап дигдеп кеттим. Өрөпкүгөн көңүлүм алда кайда ала качып, эригиген тула боюм бир жерге жай тура албай толкунданып ары бери бастым. Аңгыча болбой баамыма дагы бир керемет көрүнүш кабылды. Ылдыйтан өйдө карай күкүктөп кирген дайранын агымына каршы, ошо дайранын так үстү жапыз учкан каркыралар өтүп баратыптыр. Койгон узун моюндарын алдыга жебедей түп-түз созуп, соройгон узун аяктарын да ошо моюндарына барабар артына таптак көтөрүп, чалгындуу кооз канаттарын бир калыпта жайма-жай сермеп, өзгөчө бир жарашык менен шынаа мисал желе тарткан каркыралар. Менин ансыз деле мелт-калт көңүлүм чайпалып, өзүмдү өзүм кармашка чамам келбей калды. Токтонуп тура албай, байлануу атыма секирип миндим. Минер замат эле аттын оозун кое берип, дембедем теминип сайга салдым. Көрпүлдөп кирген дайраны бойлой, каркыралардын артынан аңыздап чаптым. Гергашка жаныбарым кулак куушура жапырылып, эки капталына канат бүткөндөй зымырады. Көк жашыл жээк көз алдымда чимирилип, артыма карай зуу-зуу шиленди. Эки этегим туудай желбиреп, кулагымда шамал ышкырды. Каркыралар түштөгү бир ажайып эле сыңары көз кырман чыкпай кылактай берди. Мен күлүктүн оозун тартканым жок. Гергашкам каркыраларга жакындап барып, канткен менен канатсыз эмеспи, аста-аста кала баштады. Каркыралар болсо жаш чакта бир ашкан сулуу кыял тилек сыңарындай көңүлдегдеткен көрк менен алдыга озуп баратты. Мен жете албай калганыма өкүнүп, атымын башын тарттым. Каркыралар жарашыктуу желесинен жазбай кылактап учуп баратты. Мен аларга ичим элжирей сонуркап карап турдум да, токтоно албай кыйкырып ийдим. Эй каркыралар, эй керемет куштар, канатыңардан таштай кеткиле. Ошондо күтүлбөгөн бир кереметке күбө болуп, адегенде көрүп турган көзүмө ишенгеним жок. Менин кыйкырганым таасир эттиби, же жөн эле өздөрүнүн көнүмүш жөрөлгөсү айтор, каркыралар дароо желесин буза коюшуп, заматта бир сапка тизилишти да, көз ирмемге калгып токтой калышып, канаттарын кагынып жиберишти. Кагынган канаттардан бир-экиден канат күбүлгөнсүдө. Каркыралар кайрадан желе тартып жөнөй беришти. Ал эми күтүлбөгөн канаттар кыймылсыз тунук абада бир кур дилдир этип алып, анан шоолаларга билинер билинбес чагылышып, төмөн карай илең салаң самсалады. Каркыралардын ойдо жок жоругу мени көңүл аптыктыра таңыркатып, катуу машырлантты. Тула боюм чымырап, эки көзүм жашка тола түштү. Күн нуруна балкып турган көгүлтүр асман жаш шайган көздөрүмө асан үсөн түстөнүп, түркүн ыраңда кулпуруп көрүндү.
Ошол кулпурган асмандан кызгылт көк жашыл шоолаларга ширелишкен канаттар жайбаракат калгый түшүп келатты. Мен бул ажайып көрүнүшкө арып алган жайдагатта делдейип тура берипмин. Аңгыча болбой самсалаган канаттардын аябай эле ылдыйлап, куду кайра бетине түшчүдөй көрүнүп калганын баамдай койдум. Кокой, баары суга түшөт окшойт деп чыйпыйым чыкты. Мен атымы темингенче канаттар дайра шарына жай баштады. А дайра болсо гиргилт толкундарын таштарга жанчкылап, тоңкочуга атып, опоң чычаң мөңкүп жатты. Канаттардан кургалат экенмин деп чычкыланып, атымы түз эле аркыраган шарга салдым. Муздак суу дароо тиземе чаба берип, буттарымы какшатты. Теминген бойдон дайранын дал ортосуна барып, аттын башын өйдө карата бердим. Күркүрөгөн долу толкундар гер кашканын омуроосун кочкордой сүзгүлөп, дароо чарт экиге жарылып, тула боюн солк-солк эттире жан жагынан аркырап ала салып жатты. Кутургандай алдасы уруп күүлөнгөн шарлардан каркыраган аттарын акмаласам, сапырылган гиргилт көбүктөрдөн башка эчтеме көрүнбөйт. Алаңгыча тоңкочуктап куланган толкундар арасынан бирдеме караңгы эте түшкөнсүдө. Ал бир көрүнүп, бир көмүлүп келаткан экен. Жаныма жакын келгенде эңкейип кол суна бердим да, жылмакай түктү бирдемени мыкчый кармадым. Кармарым менен гер кашкам күргүчтөгөн өктөм шарга туруштук кыла албай, таканчыктаган жеринен тая түштү белем. Ошол замат сендиректеп чимирик болуп айланып кетти. Мен ат жонунан шыпырылып кала жаздадым. Бош колум менен жалга жармаштым. Ат чимирик болуп, эки кулагынан башка эчтемеси көрүнбөй, шардын күйүсү менен коша кетти. Мен жаныман түңүлүп, ала чакмактанган көздөрүмдү жума койдум. Аңгыча сайроон жерге жетип, буттары жерге тие түштү окшойт. Жаныбарым гер кашка бир катуу силкинип, кашатка карай бой таштады. Мен бурдай кармаган жалды кое бергеним жок. Канчалык шаштым кетсе да, самындын алкындысындай жылмышкан түктү немени деле колуман чыгарганым жок. Кашатка чыга берип карасам, кармай чыкканым күчүк экен. Сууга түшкөн чычкандын кебетесин кийген бир шүмүрөйгөн күчүк, араң эле ысык жаныбар. Жада калса катуу үшүгөндүн белгиси кылып, калтырганга да шай келбей калыптыр. Тула боюнан суу шорголотуп, анда-санда өлүмсөк дирт-дирт этет. Дагы бу кызыгын карабайсыңбы? Желкесинде бир канат илинип калыптыр. Мен сүйүнүп кеттим. Жанагы дайрага күбүлгөн канаттардын бирөө мага чындап буйрган экен. Ал канатты алып жатканымда күчүктүн жондорундагы эки түп тикенектей жалы колума сайып алды. Ошондо мен дароо аңдай койдум. Бу орозалы чалдын баягы түрү суу күчүк экен. Оңбогон чал муну бая күнү эле жаман көрүп аттı эле, сууга ыргытып ийген турбайбы? Же мага өчөшкөндөн ушинтип экен. Чалдын таш боорлугуна менин ачуум келе түштү. Кийим кечемен башымдагы калпагым эле кургак калыптыр. Мен күчүктү суу тебетейдей силкип, калпагымын ичине салдым да, жылынсын деп мойнумун кургак жерине каттым. Көкүрөгүмөн ылдый суу шорголотуп шөмтүрөп турсам да, өлөрүмү да эле салбай дайрага киргениме өкүнгөнүм жок. Каркыраган атынан да бирди алып калдым, деп аны кулагымын үстүнө кыстардым. Баарынан да тирүү бир жанды өлүмдөн куткарып, чоң жакшылык кылганым айтпайсыңбы? Ушул ой менин көңүлүмө жарык шоола түшүрүп, денеми ысытып жиберди. Бу күчүктү өзүм багып алам дедим ичимен кымылдап. Мындан ойротто жок, өткүр ит чыгат. Бирок аңгыча болбой менин оюм буйдала түштү. Бая эртең менен өрөпкүй толкуп турганымда, бүгүн бирөөлөргө бир башкача кубаныч шаттык тартууласам деп тилегеним эсиме кылт этти. Мен ошол замат күчүктү өзүм багамдан тарс айныдым. Баса, муну бир күнү Раиске ыйгарбадым беле деп эстеп койдум. Кой, муну ошо кишиникине алып барып берейин. Бала чакасы бир кубанып калсын. Башкалары кубанбаса да, менин унагым сарыбаш бир шаттыкка бөлөнсүн. Раистикине баратып койнума каткан күчүккө бардым. Ал бүрүшкөн бойдон калпактын ичинде жатат. Кичине жылып алганбы, жылмакай суу денесин болор-болбос бүлкүлдөтүп, атүгүл кыңшылагандай бир алсыз дабыш чыгарып коет. Бүрүшүп калтыраган бечараны мен аяп кеттим. Берки жатындаштарынан саал түрү суугураак туулуп калганы болбосо, бул бечарада эмне жазык? Бул жаныбарда жарык дүйнөгө кокусунан жарылбагандыр. Менин ырайымым козголуп, көңүлүмө муң каптады. Ошол замат жаркырап тийип турган күн кара булутка жашынып, жер бети көлөкөлөнө түштү. Көз алдыма дароо бир кезде чоң энемен уккандарым келе калды. Жаңы төрөлгөндө ушу мен да сертираңым менен көргөндөрдүн көбүн чочуткан экенмин. Ошондой куник туулуп калганыма айрыкча рахматы чоң энем катуу арданыптыр. Жатыны жаман арам, тууп бергениң ушу тирүү окмуш каракчыбы деп кайран апамы кан кууруптур. Бу раңы суук тукум бузат деп наристенин күнөөсүн көтөрүптүр. Анан көп өтпөй таң азандан туруп, апама байкатпай мени үйдөн алып чыгып сайга барыптыр. Хардуу кемпир мени сууга агзып ийейин деп ниет кылып, бирок анткенге дая албай, же тим койгонго да түтпөй, кашатта кайсалактап басып жүрүптүр. Бир маалда чымыркана бел байлап, кашаттын башына жакын барып, көздөрүм бекем жууп, мени кирген дайрага ыргытканы калыптыр. Ошондо капыстан бирөөнүн дабышы заңк этиптир. Ай байбиче, абайлаңыз, шүрпөңүз колуңуздан түшүп кетпесин деп.
Чоң энем селт чочуп мени кайра боорун ала коюп көздөрүн чоң ачып караса, маңдайында ак бозатчан, аппак кийимчен, куудай сакал мурутчан бир сөөлөттү карыя туруптур. Таң зарда дайранын шарапаттуу шапатасынан дем алдыруучу «Сизде энеси бар небереңиз ырыстуу жан экен байбиче» дептир ал аксакалын жайкап. Кыраакы карыя чоң энем сынбасын деп, анын мени дайрага алып келгенин жакшылыкка жоруп коюптур. Кана, уулуңузду мага бериңизчи деп мени колуна алыптыр. О, маңдайынан ырыс төгүлгөн бала турбайбы? Бул уулуңуз тегин туулган пенде эмес байбиче. Көздөрү кыял кеч, эрди жук экен. Уккан жанды кеби менен жашарткан сөзмөр болчу кейпи бар. Маңдайына карасаң, баатыр болчу түрү бар. Деги эсен жүрсө, эл мактанчу эр азамат болор. Кимдин уулу дедиртип, ата-энесин даңаза кылар. Карыя мени кайра колуна карматканда чоң энем ооз ачканга шаасы келбей абдырап, өзүн кыянаттуу иштен калкалап калган кишиге жаш агызган көзү менен гана алкыш айтып жалдыраптыр. Карыя шарт деминип жүрүп кеткенде, чоң энем мени бооруна кыскан бойдон телмирип кала бериптир. Тек көздөрүнөн мөлт-мөлт куланган жаштар менин бетиме тып-тып тамчылап туруптур.